Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve murselin seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme alimna ma yenfa'una venfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi şrah lana sudurana ve yessir lana umurana ve hlul ukdeten min elsinetina yefqahu qawlana ba'd. İnşallah 3-cü sabaqımızda olayız. Hazır sabaqtan kirişeden aldın. Biraz sıfatlar жөнүндө biraz toktolup keteyli. Негізден жалпы Алла Тааланын сыпаттарын ушинтип төрт категорияга бөлүп койсок болот. Биринчиден сыфат сальбия. Сыфату сальбия дегендин мааниси Алла Таалага ылайыксыз болгон маанилерди, Алла Таалага ылайыксыз боло турган бир түшүнүктөр болот го. Муктаж болуп калуу, же болбосо Алла Тааланын башталышы бар, аягы бар дегендей маанилердин баардыгын нафи кылган, Алла Тааладан кайтарган сыпаттарды сыфату сальбия деп коет. Мындай айтканда булар өзү бұл сыпаттар, мисал үчүн қидамдын мааниси адамул ауалия, Алла Тааланын башталышы жок, ал-бақа адамул ахирия, акыры жок, ал-вахдания, Алла Таала жалгыз зат, затында, сыпатында, афалында, мында айтканбыз, 5 камды нафи кылабыз деп айтканбыз. Анан ал-мухалафа лил хавадис дегенде Алла Таала ошол жана макулукаттарга жаралган нерселерден айырмаланып турат. Жаралган нерсе бир нерсеге муктаж боло турган болсо, Алла Таала ал нерсеге муктаж эмес. Жаралган нерсенин көзү боло турган болсо, Алла Тааланын андай деген нерсе мүчөлөрү жок дегендей. Ал-кыям бин нафс дегенде Алла Таала жарата турган затка муктаж эмес. Жана ошондой эле Алла Таала бир мухассис, муну Алла Тааланы бир нерсеге чектеп кое турган бир нерсеге муктаж эмес дейт. Булардын баары сыфату сальбия деп коет. Карап көрсөңүздөр, башы жок, аягы жок деген жок деп айтып отурсуз да. Мунун мааниси ас-сыфатул адамия деп коет. Мындай жакында бул кодим деген сыпат Алла Тааланын затына бар деп айта албайбыз. Хорижде бар деп айта албайбыз. Фил акыйкатта бул сыпаттар бар деп айта албайбыз да. Чын-чын алып карап келе турган болсок, Алла Таалада бул сыпаттар жок. Алла Тааланын затында жок бул сыпаттар. Болгонун бисмилля кылып атабыз, ушул сыпаттар Алла Тааладан нафи кылгандыгы үчүн сыпат катары этибарга алып койгонбуз, эске алып койгонбуз. Эми кийинки сыфатул мааниге келе турган болсок, өзү аты айтып тургандай, бул Алла Таалага бир маанини, сальб деген мааниси нафи да. Эми бул жакта маани дегенде Алла Таалага бир маани, затынан тышкары бир маани Алла Таалага ыйгара турган нерселер, сыпаттар. Мындай айтканда Алла Тааланын заты бар, Алла Тааланын затына плюс дагы мени кошуп атабыз, анын хай экендигин, тирүү экендигин, анын алим экендигин, кодир экендигин испат кылып бере турган немелерди сыфатул маани деп коет. Хиеллети туспуту лиллахи таала маанан заидан аля зат. Алла Тааланын затына тышкаркы дагы бир маанини испат кылып бере турган болсо, ва кана хадал маана камалан, камал боло турган болсо. Жөн эле бир Алла Тааланын затына бир маанини кошуп коет деп эле кое турган болсок да, бул жетишсиз болуп калат. Алла Тааланын затына бир маанини кошуп берет дагы, кошуп бергенден кийин ошол маани эмне болуш керек экен? Камалдыкты чагылдырып бере турган сыпаттардан болуш керек экен. Мисалы үчүн биз илимге же болбосо иродага келе турган болсок, эмне деп тариф беребиз? Сыфатун азалиятун кодиматун коиматун бизатихи таала деп айтабыз да. Алла Тааланын затында бар сыпаттар, ар бир сыпаттын немесинде ушул 7-8 сыпаттын бардыгында биз сыфатун азалиятун кодиматун коиматун бизатихи таала деп айтабыз да. Алла Тааланын затында бар бул сыпаттар. Ошо сыфатун азалиятун кодиматун коиматун бизатихи таала дегенде бардыгы муштарак болот. Анан ошондон кийин ар бир сыпаттын өзүнүн өзгөчөлүктөрү айтылат. Мисалы үчүн иродага келе турган болсок, ятаатта биха тахсисул мумкинат би ба'дил вужух ал-жаизати алейха деп ошентип неме кылып кетет. Кудретке келе турган болсок, ятаатта биха тахиятул мумкин лил вужуд. Мисалы үчүн бул кудреттин негизи вазифасы кандай экен? Ошол жанагы немени мумкин болгон нерсени жоктон бар кылууга даярдайт. Таквин келип туруп, биха ятимул ижад вал иадам. Таквин келип туруп эмне кылат экен? Ошол мумкинди жоктон бар кылат, же болбосо бардан жок кылат. Мындай айтканда ар бир сыпаттын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Анан биз биздин матуриди мазхабыбызда бул таквин бизде сыпат катары эске алынат. Ал эми берки ашарилердин мазхабында боло турган болсо, бул таквин сыпат катары этибарга алынбайт. Мындай айтканда биздин мазхабта жанагы ихя, имата, тарзик, рызкы берүү ошолордун бардыгы, булардын бардыгынын башаты бул таквин сыпаты болуп эсептелет. Бизде сыфатул афал деп коет ушулардын бардыгын. Рызкы берүү, өлтүрүү, тирилтүү, жаратуу дегендердин бардыгы бул таквинге кайтып барат. Таквин. Булардын ар бири мисалы үчүн сыфатул афал деп коет.
Мисал үчүн холк, ижад, иадам булардын баарын сыфатул афал деп коет. Бирок мунун башында турган сыфат кайсы? Таквин. Таквин деген сыфатка барып кайтат да. Биз ошол сыфатул афалдардын бардыгын таквин сыфатына алып барабыз. Таквинден келип чыгат. Болгону бул таквинди мисал үчүн биатибарил ризкка айтырга болсок тарзик деп аталып калат. Биатибар ихя болуп отурган болсо ихя болуп ушинтип кете берет да. Ар бир тарабынан ар кандай болуп аталып калат. Бизде ушул немелер, бул сыфатул афалдар же болсо таквин сыфаты бизде кадим болуп эсептелет. Эзелтеден бар. Ал эми берки ашарилерде болуп отурган болсо, бул таквинди сыфат катары этибарга алынбайт. Сыфат катары кабыл алышпайт. Аларга да келгенде токтолобуз. Бул жакта дагы бүгүнкү өтө турган темабыз ошого да байланыштуу болот. Анан бизде сыфатул афал, афалдарга негиз боло турган, афалдарга түрткү боло турган сыфаттар деп айттык да. Сыфатул афалдын мааниси ошол. Анан бизде афал деген нерсе бар. Алла Тааланын жаратуусу, өлтүрүүсү, тирилтүүсү, афал бар, анан сыфатул афал бар. Ошону айырмалап болуш керек. Афал боло турган болсо, бул хадис болот. Анткени азыр жаратып атат да. Азыр жарата турган болсо, азыр өлтүрө турган болсо, азыр рызык бере турган болсо, бул хадис болуп эсептелет. Ал эми ошонун сыпаты боло турган болсо, бул кадим да. Биздин сөзүбүз ошол сыпаттар жөнүндө болуп атат. Ошол жанагы афалдарганын баарына түрткү боло турган сыпат бул таквин деп айттык. Эми ас-сыфатул маанавия дегенде, мындай айтканда бул жөнүндө эле бир хал катары этибарга алып коебуз. Мындай айтканда Алла Тааланын хай болуштугу, биз өзүн анткени Алла Таалада биз неме деп айтып атабыз да. Алла Таалада кудрет деген сыпат бар болгондон кийин, анда анын кудреттүү болуусу деп ошондон чыгарыла турган нерсе да, сыфатул маанавия деген. Анан бизде сыфатул идофия деген бар. Сыфатул маанавия мааниге эле окшош мындай чыгарып коебуз ар бирден. Неме түндү бөлүш шарттын же бир эле сыфат катары караса болбойт? Маанавия. Бир эле сыфат катары неме кылсак болбой калат. Анткени мисал үчүн каунуху хайян деген мааниси, хай деген эле мааниде болуп атат да. Мисал үчүн жанагы биякта китептерде башка немелерде келе турган болсок, жанагы кайсында бир ушул шарттардын бирөөсүнө келип атат. Алла Тааланын мурид экендигинде, Алла Таала мурид бир нерсени каалайт дегенде эч ким талаш тартышпайт дейт. Болгону анын ирода деген сыпаты кандай дегенде талаш кетет дейт. Ирода деген кээ биркилер сыпаты жок деп айтат, кээ биркилер бар ал хадис деп айтат, кээ биркилер ал бар кадим деп айтат да, ошентип кетет. Эми сыфатул идофияга келе турган болсок, булар ошол мындай айтканда сыфатул муташабихат деп койсок болот. Булар ошол жанагы мисал үчүн истива, ят, важ, айн деген булар сыпаттар. Не үчүн биз муну сыпат деп неме деп алып койдук? Болбосо башка немелер жанагы бүгүнкүндө мушаббихалар, мужассималар да муну сыпат деп айтат. Мисал үчүн ятты, важхты өзү биздин немебизге алып карай турган болсок, ят, важх бул не болуш керек экен? Айын болуш керек эле, жүз болуш керек да, бир бөлүк болуш керек эле. Бирок алар дагы ушул нерселерди, мисал үчүн важх, айын дегендерди булар деле сыпат катары, сыпат деп айтышат. Бирок бизде биз менен тигилердин айырмасы бар. Биз да сыпат, алар да сыпат деп айтабыз. Бирок алар кантип сыпат айтат десе, алар сыфатул аян деп айтат. Хакыйкый сыпаттар деп айтат. Айын кадимкидей. Ят ошентип этибарга алышат да. А биз боло турган болсо эмне деп айтабыз? Сыфатул идофия же болсо сыфат ихбария же болсо ихбария деп неме кылып коебуз да. Негизи сыпаттардын жалпы немеси ошол. Жатта болуш керек. Негизи салбияда мындай 5 немеси бар. Анан сыфатул маани 7 же болбосо 8 болуп кетет биздин мазхабта. Анан маанавия ошонун барабарында сыфатул идофия кете берет ар кандай. Ошентип койсок болот. Болгону эми сыфатул муташабиха деп биз айта албайбыз да. Болгону сыфатул идофия деген эмне үчүн биз идофия деп айтып атабыз деген анткени Алла Таала адофа хади сыфат иля нафси. Хадил аша иля нафсихи да. Алла Таала өзүнө буларды испат кылгандыгы үчүн, идофа кылгандыгы үчүн идофия деп койдук. Ошол тараптан. Булардын маанисине билишти. Бул жанагы ушул сыпатка киргенде биздин жанагы эки салафы солихиндер менен халафтардын немеси бар, мазхабы бар. Биринчисилери боло турган болсо, салафтар боло турган болсо, эмне кылат? Тавил кылат, неме тафвид кылат, танзих менен биргеликте. Ал эми халафтар боло турган болсо, тавил кылат, танзих менен. Экөөндө тең танзих бар да, экөөндө тең танзих бар. Анан да бир сыпат калып калды, биз аны жазган жокпуз. Неме? Ас-сыфатун нафсия. Вujudту, мисал үчүн кээ биркилери о неме сыпат катары этибар кылат. Алла Тааланын барлыгы бул сыпат деп эсептешет да. Бирок чын-чынында келе турган болсок, ошол могу жана шейх Адави өзү деле бул
неме Харида Бахиян немесіне алып келеді да. وذي تسمى صفة النفسية ثم تليها خمسة سلبية деп وجودته فعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. Демек, вujуд деген нәрсе бұл Алла Тағалаға важип болып тұрған сыпаттардан деп келеді да, анан кейін шархында эле келіп қайра айтады. Бирок тахқиқта бұл сыпат емес деп айтады да. Демек, вujуд айнил маужуд деген. Вujуд менен маужуд экөө бир эле. Зат бир эле деп эсепке алышат. Алланын затын эле түшүнөбүз деген сөз. Алла Тағаланын затын эле түшүн. Китепке киришип өрөйүн иншалла. Иродаға келіп тоқтағанбыз. Ошол бүгүнкү өтө турган сыпаттар жалпысынан сыфатул маанилер туурасында болот. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек болуп атат. Алдагы жерде мисалы үчүн ал-хаят, ал-илм, ал-ирода, ал-кудра дедик го. Ушул акылий тартип ушуну талап кылат. Акылда биринчи эмне болуш керек экен? Кудай деген зат хай болуш керек экен. Анан ал алим болуш керек. Алим болгондон анан бир нерсени ирода кылат. Ирода кылгандан кийин анан жаратат да. Ушундай тартип мегизи бизге түшүнүктүү болуш үчүн тартип ушундай болот. Анан булардын бардыгы хаят, илим, ирода, кудро, анан таквинди кошуп койсок, булардын бардыгы бизде акылый далил менен сабит болгон. Акылый дагы, накылый дагы. Ал эми берки сама, басар, каламда болуп турган болсо, булар только накыл менен сабит болгон. Так. Кеттик. Вала якуну илля ма юрид. Ирода сыпатына келе турмоску не деп атат? Имам Тахави, Алла Тааланын каалаганы гана болот. Демек, бул деген эреже болуп атат бизде. Куллу маужудин фахуа мурадун деген эреже бар. Демек, кайсы бир нерсе бар боло турган болсо, бар боло турган болсо, демек ал сөз түрдө Алла Таала тараптан ирода кылынган экен дегенден кабар берет да. Демек, ла южаду фи мулкихи илля ма юрид. Алла Таала каалаган нерсе гана болот. Алла Таала каалаган нерсе болбойт. Эмне үчүн ушуну айтып атат десе, ли анна кулла маужудин сиваху фахуа би тахлиқихи ва таквинихи ва ирадатихи. Демек, Алла Тааладан башка бардык маужуттардын баары эмне менен жаралат десе, Алла Тааланын жаратуусу менен, Алла Тааланын каалоосу менен бар болот дейт. Эмне себептен десе, ли кауни ма сиваху мумкинан. Анткени Алла Тааладан башка нерселер бардыгы эмне мумкин болуп атат. Алла Тааладан башка маужуд болгон нерсенин бардыгы мумкин болуп атат. Бирок эгерде ликауни ма сиваху деп эле кое турган болсок, Алла Тааланын башканын бардыгы мумкин деп кое турган болсок, анда бул жерде туура эмесирээк түшүнүккө барып калат. Анткени Алла Тааладан башка, Алла Тааланы биз важибул вужуд деп эске алганбыз да, эсептегенбиз. Демек, Алла Тааладан башкасы сөз түрдө мумкин болушу шарт эмес, ал мустахил деле болуп калат. Ошондуктан ликауни ма сиваху минал маужудат, Алла Тааладан башка маужудтар бул мумкин болот дейт. Bizde belgili janagı akli aqsamu hukmul aqli la mahala hiya al-wujubu thumma al-istihala thumma al-jawazu thalithu al-aqsam fa famun ihta ladhat al-afham degene. Demek bizde mumkin bar ma yasawi tarafahu al-wujud wal adam. Iki tarafın birdey bolot. Mumkin boluşum jaralышы мүмкүн, же болбосо жаралбашы мүмкүн. Ал эми важибул вужуд боло турган болсо, мунун нерсе жаралышы милдеттүү боло турган нерселерди важибул вужуд деп коет да. Демек, важибул вужуд важип болгон нерсени илла яқбал ал-интифа фи затихи. Өзүнүн затында карай турган болсок, бул жок болуп кетиши мүмкүн эмес. Мисалы үчүн биз эмне деп айтабыз? Ал-куллу а'заму мин жуз'ихи деп айта турган болсок. Куллу шей а'заму мин жуз'ихи деп айта турган болсок. Жол болсо ан-нақидон ла яштамиани ва ла яртафиани дегендердин бардыгы ахкам аклиялар, акли өкүмдөр. Акли өкүмдөр болгондон кийин демек бул ушундай болуштугу важип болот да, өзгөрүлбөйт андан. Ал эми мустахилге келе турган болсок, ва куллу ма ла миқбали фи затихи субута диддул аввали дейт. Эми эгерде бул неме мустахил деп атканыбыз маужуд болушту кабыл албай турган болсо, анда ал мустахил болот. Мисалы үчүн Алла Тааланын шериги бар болуу дегени бул мустахилаттардан болуп эсептелет. Жана ошондой эле 2-ни 2 кошсоң 5 болуп кетет дегенин дагы мустахилаттардан болуп кетет. 2-ни 2 кошсо 4 болот деген да. Wal mumkinu la yatarajjahu ahadu tarafayhi illa bi murajjihin. Демек, бул мүмкүн болуп атат. Бар болушу да мүмкүн, жок болушу да мүмкүн. Демек, мунун бар болушуна же болсо жок боло турган, жок болушуна бир себеп болуш керек дейт, мураджих. Анткени бизде эреже бар да, ат-таржих била мураджих мустахил деген эреже бар. Жөнүнө туруп бул ушунан өзү жаралып калды дей турган болсок, бул мустахилаттарга кирип калат. Ва залика эми бул мураджих дегениңиз, мураджих ошого айтып атат, ирадатуллахи таала. Алла Тааланын ирадасы мураджих болуп атат бул жерде. Баланчаны ушунча жылы жаратып койгондугу, ушундай келбетте жаратып койгону, ушундай учурда жаратып койгондугу, булар немелер да? Мумкинаттар бардыгы. Анан ошону келип Алла Тааланын каалоосун эмне кылат экен?
же ак же кара кылат, же узун же кыска кылат, ушинтип кете берет да. Анткени бизде жанагындай мумкинаттарды 6 нерсеге чектеп койгон неме бар. Түшүнүк бар. Ал мумкинатул мутакабилат, бири-бирине карама-каршы болгон мумкинат, вужудуна вал адаму сифат. Мисалы үчүн биздин бар болушубуз, жок болушубуз, булардын бардыгы мумкинаттар. Сифаттардагы мумкинаттар. Баатыр болуу, коркок болуу, ошондой ошон сифаттар. Азминатун амкинатун жихад, замандар. Эмне үчүн, мисалы үчүн Нух алейхиссаламдын заманында жаралган жок, азыр жаралып атат. Ага дагы Алла Тааланын каалоосу, иrodасы керек да. Амкина, мисалы үчүн ошо Кыргызстанда төрөлүп калды, башка жерде төрөлгөн жок. Жихад, мисалы үчүн ушул тарапта турду, башка тарапта турган жок дегендей. Кадал мақадир, анан ошондой эле жанагы миктар, өлчөмү, көлөмү болуш керек. Мисалы үчүн өтө мындай кичинекей эмес, чоң эмес, ошондой бир немелери болуш керек да. Кадал мақадир равафиқат деп ошентип айтып коюшат. Идла мурида сивахум. Демек Алла Тааладан башка мурид жок болгондуктан, демек бул мурид бул Алла Тааланын иrodасы гана болот экен. Ошол мурожих боло турган нерсе Алла Тааланын иrodасы гана болот дейт. Кала Таала яфалу ма яша. Кудай Таала каалаган нерсесин кылат. Яхкум ма юрид, каалагандай өкүм чыгарат. Ва кала Таала иннама каулуна ли шейин иза араднаху ан накула лаху кун фаякун. Демек бул жакта эмне деп атат? Кайсы бир нерсенин жаратылышын каалай турган болсок, бар болуусун карай турган болсок, кун деп айтабыз, ал сөзсүз түрдө болот дейт. Эми бул жакта алымдардын эки көз карашы бар. Алла Таала бир нерсени жаратардын алдына сөз түрдө күн деп айтыш керекпи? Десе, биздин матуриди мазхабтагы алымдар жок, антип айтыш шарт эмес деп айтат. Анткени бул жана Содур шариянын тавдих башка немелерине келгендей, бул күн деген сөз бул кинаятун ан суратил ижад деп айтат да. Демек өтө тездикте жаратат. Эч нерсеге токтобойт дегенден кабар берет дейт. Ошондон кина. Ал эми кээ бир немелерде биздин жана акыйда тахавия бергенде Кунауи деген конялык ошол жактан чыккан чоң алым бар. Ошол айтып атат, Ашарилердин мазхабында бул кун деген айтыш шарт деп айтып турда, бирок муну карап тактап дагы көрүш керек. Васафа нафсаху бил машиати вал ирадати. Алла Таала өзүн неме деп сыпаттап атат? Шаи деп сыпаттап атат. Бир нерсени каалайт деп. Анан мурид деп сыпаттап атат. Фаясфутани лаху хакыйкатан. Демек Алла Таалага хакыйкатан бул сабит болот, мажазан эмес. Башкалар айткандай. Ла кама за'амал Каби ва ман таби'аху мин ал-му'тазилати кан назам. Мисалы үчүн кээ бирки му'тазилалар Каби болсун, анан назам ошол му'тазилалар болсун, мин аннаху та'ала ла юсафу бил ирадати хакыйкатан. Алла Таала хакыйкатан Алла Таалада ирода деген сыпат жок дейт. Алла Тааланы биз мурид деп коебуз, мажазан айтып коебуз. Не үчүн десе, лианнал ирадата хия шахвату дейт. Ирода деген бул шахват, бир нерсени каалоо дейт. Биздин немебизде, түшүнүгүбүздө бул шахват кайтылат. Ва хуа мухарун алаллах. Демек бул Алла Таалага мухал болот деп айтат. Ага киргенге чейин биз бул жакта немени айтып коюшубуз керек? Машиат менен ироданын ортосундагы алака кандай алакага кирип калат? Тарадуф, машалла, баракаллаху алейк. Демек, бул машиат менен неменин эконун ортосунда немеси, экон мааниси бир эле. Комух менен бур дегенин мааниси бир эле. Бирок бул жакта немеге келе турган болсок, ал-махаббату ва ридога келе турган болсок, бул тарадуф эмес, бул тасави болуп калат. Тасавинин маанисин айткан болсо, билесиздерби? Инсан менен натык деп айта турган болсок, инсан менен натык экон мааниси эки башка. Же болбосо инсан менен дохик деп айтайлы. Натык менен дохик. Экон мааниси эки башка. Бирок ошол жанагы кайсы бир нерсе натык менен сыпаттала турган болсо, ошол эле нерсе неме дохик менен сыпатталат да. Мындай жакын тасавиде ошондой. Демек бул жакта, демек кайсы бир нерсеге бир пендесин Алла Таала ыраазы боло турган болсо, аны жактырган болот. Наоборот кылсаңыз болот. Кайсы бир пендесин жактыра турган болсо, кайсы бир ишти жактыра турган болсо, ал нерсеге ыраазы болот деген келип чыгып калат да. Бирок эконун мааниси эки башка. Ошо айырмасы ушул. Маанилери башка, бирок афроддору бир. Тигиде боло турган болсо, маанилери да бир, афроддору дагы бир. Бул жакта Шейх Шаннар өзүнүн немесин айтып атат. Бул жакта негизи ибараны мындай кылса да жакшыраак болмок дейт. Биринчи Назомду алып келип туруп, анан Кабиди алып келиш керек эле дейт. Анткени Назом биринчи айткан дейт да. Назом ушул коулду биринчи айткан, анан кийин анын артынан ким дейт? Ошол Каби келип калган дейт. ونحن نقول إن بس منداي دواي تاوس وشو جواب قطر تاوس ردنا على قول المعتزلة معنى الإرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه. Demek ne kadar iradanın vazifası neken? Oşul maf'ulu jarala turgan mümkindi bir vajih gana çekteytken. Bir vajih degende bir türgө çekteyt, başka türgө çektebeyt. Mesela uzun bola turgan bolsa
узун кыла турган болсо кыска кылбайт. Ошондой. Же болбосо ак кыла турган болсо кара кылбайт. Ошондой да. Важих деген мааниси бир нече маани камтылат. Ва фи заманин дуна заман. Бир убактка чектейт. Мисалы үчүн азыркы убакытка да жаратат, өткөнкү убактка же мындан кийин келе турган убактка жаратпайт. Ошондой да ар бир өзүн бир убактка чектеп коет. Иллаулал ирадату, эгерде не үчүн биз ушунтип айтып атабыз? Ираданын вазифаты ушунтип айтып атабыз десек, айтып атат. Анткени эгерде Алла Тааланын ирадасы болбой турган болсо, ла вaqa'atil mumkinat fi waqtin wahidin ala hay'atin wahidatin дейт. Анда мумкинаттардын өзүнүн баарын карай турган болсок, бардыгы бир эле нерсе да. Башында ирадага чейинки немесин абалын алып карай турган болсок, бардыгы бирдей эле көрүнүштө турат да. Андай боло турган болсо, эгерде ирада жок боло турган болсо, анда бардыгы бир абалда, бардыгы бир учурда, азыркы учурда бардыгы бар болуп калмак дейт да. Бирок бардыгы мафулаттардын, мумкинаттардын бардыгы бир учурда болуштугу, бир көрүнүп, бир келбетте болуштугу, бул мустахил нерсе болуп атат. Вакыя биз немеде жашообузда карап көрө турган болсок, ал нерсенин тетириси болуп атат да. Андай боло турган болсо, анда бул нерселердин бардыгы Алла Тааланын ирадасы менен болуп атат дегенден кабар берет. فلما خرجت المفعولات على الترادف والتوالي кейбір немелер мафулаттарды, мумкинаттарды карап көрө турган болсок, биринин артынан бири келип атат. Негизи мумкинаттар кандай? Биринин артынан бири келип атат. Мисалы үчүн ата келет, баласы келет, анан ошентип кете берет да. Ва ала низами вал аусаф. Анан белги өзгөчө бир тартипте, өзгөчө бир сыпатта келип аткандыгы ар бир мумкинаттардын, ва алал хайатил мухталифа ар кандай абалда келип аткандыгы, ва аусафил мутабайина ар кандай сыпаттарда болгондугу, ала мактадатул хикматул балига, Кудай Тааланын хикматы ушуну кабыл алган. Не үчүн сен африкалык ак кара болуп калдың да, эмне үчүн азияттык ак болуп калды деп сурабайбыз да. Демек Кудай Тааланын хикматы ошону талап кылып атат. Ошондой болгондон кийин кана залика, булардын айтылган нерселердин бардыгы далилан ала иттисофил фаили бил ирадати. Ушул жаратуучунда ирада деген, жаратуучу мурид экендигин кабар берип атат дейт. Иди вуқуу хазал ихтилаф лам якун мин иқтидаи заватиха. Анткени карап көрө турган болсок, маклукаттардын ортосунда бул айырмачылыктар бул маклукаттардын затынан келип чыгып аткан жок дейт. Заттан тышкаркы нерседен келип чыгып атат. Ал тышкаркы нерсе кайсы болуп атат? Алла Тааланын ирадасы болуп атат. Фаулима анна залика или ирадатил фаил. Алла Тааланын ирадасы болгондугу үчүн ушундай айырмачылыктар болуп атат да. Ва амма каулухум, булардын жана ирада булар айтты да, булар шахват деп бир нерсени каалап, мисалы үчүн биздин жашообузда шахват деп колдонобуз го, бир нерсени каалоо. Ошондой мындай чыккан муктаждыктан кабар бере турган шахватты айтат да. Ошонтип айткан сөзүнө биз мынтип жооп беребиз дейт. Фазалика талбисун минхум дейт. Демек булар жөн эле адамдардын башын айландырып атат дейт. Не үчүн адамдардын башын айландырып атат десе, линафи сифати анилла. Анткени булар эмне кылат? Сифатур маани биз 7 же болбосо 8 деп сифат кылдык да. Булар ошол 7-8 сифаттын баарын нафи кылат. Не үчүн? Булардын далили кайсы десе, анткени биз эгерде сифаттарды эзелтеден бар деп айта турган болсок, анда кодийимдер көбөйүп кетет дейт. Кодимдер көбөйүп кетет. Биз эмне кылышыбыз керек? Ошон үчүн булар өздөрүн ахлул адли ва таухид деп айтышат да. Биз муахид, биз мына чыныгы биз муахид. Бир эле жалгыз заттын Алла Таала деп айтабыз дейт да. Алла Таалада ошондой жанагы илим, ирада, кудрат деген сыпаттар жок деп айтышат. Демек максаты ошол болуп атат, Алла Тааланын сыпаттарын нафи кылгысы келип атат. Лианна шахвата ирадатун махсусатун ва хия ирадату ма фихи наф'ул мурид. Демек булардын айткан сөзү эмне болуп атат? Алла Тааладан ошол сыпатын нафи кылганга барып атат. Бирок бул ошол сөзү талбис болуп атат. Адаштырып атат. Эмне үчүн адаштырып атат? Бул эмне үчүн биз талбис деп айтып атабыз? Бул кылган сөзү шайтандын иблис кылган сөздөрүндө иштерине болуп атат да. Эмне үчүн десе, анткени шахват деген туура булда ирада, бирок бул ирада махсуса деп атат. Бул адамдарга тиешелүү болот. Ва хи ирадату ма фихи наф'ул мурид. Ошо муридке пайдасы боло турган бир нерсени ирада кыла турган болсо, ошону шахват деп коет дейт. Wallahu ghaniyun mutlaq. Алем Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Ла такуну ирадатуху иштихаан. Алла Тааланын ирадасы бир нерсени каалагандыктан болбойт дейт. Бир нерсеге мындай чыкканда эңсеп, анын бир нерсени каалабайт дейт. Биз мисалы үчүн бир нерсени эңсеп туруп анан каалайбыз да, Алла Тааланын сыпаты андай эмес дейт. Бал не дейт? Бал рубубиятан. Алла Таала бир нерсени каалайт, роб катарында каалайт дейт. Кудай катарында каалайт дейт. Бизге окшош муктаж пенде катарында каалабайт. Вал ирадату муштаққатун фил лугати минар роуди ва хува талаб. Алем ирада боло турмаса, эме луга иманистен алып карай турмусак, бир талап дегенден кабар берет дейт. Анткени роуттан чыгарылган. Вали хада мына ошондуктан саммау талибал калаи роидан. Ошол жанагы эмени чөптү издеп чыккан адамга роид деп коет экен.
Ва минхул масал, анан негизи арабтарда роид деп коет, роид бир нерсенин башчысы деп да айтылып коет. Айтып атат: "Ар-роиду ла якзибу ахлаху" дейт. Демек не дейт? Ошол жанагы бир нерсени адамдардын муктаждыгын издеп чыккан адам бул жарганын сүйлөбөйт дейт жакындарына. Мухалафатуху та'ала лил хавадис. Эми кайра сифату салбияга айттык. Мухалафа лил хавадис дегени ошол жанагы мумкинаттарга, махлукаттарга Кудай Таала окшошпойт деген болуп атат. Qawluhu la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Демек Алла Таалага адам баласынын ою, адам баласы Алла Таалага өз ою менен жете албайт дейт. Al-wahmu quwwatun tudrikul juz'iyat. Вахм деген мааниси бул ошол жанагы адам баласына Кудай Таала тараптан берилген бир күч кубат экен. Мунун вазифасы эмне десе, ошол жүз'i болгон нерселерди билет дейт. Мисалы үчүн жүз'i болгон нерселерди кандай? Мындай деп неме кылсак болот. Негизи астына деле жазылган, карап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн бул мисалы үчүн биз жанагы бул дагы кубат болуп атат да, идрок кылыш үчүн бир неме болуп атат, аппарат болуп атат деп койсок болот. Биз мисалы үчүн жанагы 5 сезүүбүз менен көзүбүздө, маңдайыбызда махсусаттарды гана көрө алабыз да, көрө алабыз, сезе алабыз. Ал эми биз жанагы неме менен боло турган болсо, ошол жанагы вахм деген кубат бул акылыбызда бар. Ошол кубат менен мен түшүнөбүз дейт. Ошол жүз'iят нерселерди көрөбүз дейт. Мындай айтканда баланча кишинин батырлыгы, баланча кишинин немеси коркоктугу деп ушинтип түшүнөбүз. Эми акыл боло турган болсо, ал куллияттарды түшүнөт. Вахм жүз'ияттарды түшүнөт, акыл куллияттарды түшүнөт. Куллияттарды түшүнөт дегенде кандай? Жалпылай эле бирөөгө таандык кылбастан немени батырлыкты түшүнө турган болсо, ошол акылдын вазифасы ошол. Жалпы батырлыкты түшүнгөнү бул акылдын вазифасы. Ал эми белгилүү адамдын, мисалы үчүн Заиддин же болсо Бакырдын батырлыгын түшүнүүсү бул вахм менен болот. Түшүнүңүздөрбү? Демек вахм жалпы батырлыкты түшүнө турган болсо, ал эми берки вахм боло турган болсо, белгилүү бир адамдын батырлыгын түшүнөт дейт. Ошондон айтып атат: "Вал фахму идрокул акли лил куллият." Ошол куллияттарды түшүнүлгөндүгү мунун фахм деп коебуз дейт. Wallahu Ta'ala laysa bizi wad'in wa kayfiyatin fayantabi'a fil awham. Демек Алла Тааланын эч кандай бир немеси, ар кандай бир абалдарынан турбайт дейт. Ва кайфия, кандайлык кайфияты дагы жок дейт. Fayantabi'a fil awham. Ошол адамдардын немесинде, мисалы үчүн бир адамды карап көрө турган болсок, алдыбызда бирөө мындай неме жакшы бир мындай батырлыкка далатка турган иштерди кыла турган болсо, оор нерселерди көрө турган болсо, биздин немебизге, ошол немебизге акылыбызга деп коелу бир элесибизге анын батырлык элеси калып калат да. А бирок Алла Таалада андай эмес дейт да. Көрүп туруп мындай бир нерсеси калып кала тургандай. Андай эмес. Вала бизи хаддин, жана ошондой эле Алла Тааланын чеги жок. Фаяблугу кунхаху ал-aqlu ва юхиту бихи. Алла Тааланын ошол жанагы акыйкатын адам баласы акылы жетип билгидей анын чеги жок дейт. Анткени адам баласы өзү чектелген нерсе болуп атат. Анын акылы да чектелген, а чектелген нерсе чектелбеген нерсени биле албайт да. Ошондой эреже бар. Бал хуа мутаалин ан залика, Алла Таала мындан жогору таза аруу турат. Кол Аллаху Таала ва ла юхитуна бихи илма. Демек Алла Тааланы булар эч качан толук бере албайт дейт. Толук түшүнө албайт. Идил идрок ва ихата эмне үчүн биз ушуну айтып атабыз десе, анткени идрок деген мааниси ал-ихатату ва ихатату би жами' атрафихи ла ятасаввар. Демек бирне Алла Тааланын бүт негизи идрок неме ихатон мааниси ошол да. Бир нерсени мин куллил жаваниб биле турган болсоңуз, мисалы үчүн могу стол бүт тарабынан карап туруп биле турган болсоңуз, ошону ихата деп коет. Демек Алла Таалада ал нерсе тасаввур кылынбайт дейт. Акылга сыйбайт, илля фима юхад. Бул ошол жанагы чеги бар нерселерди гана неме кылат, ихата кыла алабыз. Qawluhu wa la yushbihuhu al-anam. Жобосо wa la yushbihu al-anam деп та келет. Демек Алла Таалага эч бир адамдар, махлукаттар окшобойт. Жиндер болсун, адамдар болсун, булардын баардыгы окшобойт дейт. Вахия, эм бул жакта анамдын маанисин түшүндүрүп атат. Вахия куллу зи рухин. Демек, рухар нерсенин баардыгына анам деп коет дейт. Экинчи коул, ва кыйла жамиул хулаих, жалпы. Мейли руху бар болсун, руху жок болсун, буларга деле анам деп коет дейт. Ва кыйла ал-мураду бил анам ал-башар. Бул жакта анам дегенден максат дагы таксис кылып, ахос кылып атат, эмне кылып атат? Мындан максат адамдар дейт. Ва хуал ансаб. Ушул макомубузга, ушул жерибизге, ушул ылайыктуу, ушул мааниси ылайыктуу болуп атат. Адамды ирода кылганыбыз. Анам дегенибиз бул адамдарга колдонушу ылайыктуураак. Лианнаху не үчүн ансап болуп атат. Лианнаху деген сөз ошол ансап дегенге неме болуп атат? Тиешелүү болуп атат. Лианнаху арода бихи ушул сөзү менен, вала юшбихул анам деген сөзү менен арода нафия qawlil mushabbiha. Сиздикинде qawл деген сөз бар бекен? Бар бекен. Биздикинде түшүп калганда биздикинде.
Ошо биздикинде жок бул нускабызда. Ушул сөзү менен эмнени нафи кылып атат десе, эмнени нафи кылгысы келип атат десе, арада бихи нафия каулул мушаббиха вал муджассима. Муджассималардын, мушаббихалардын сөзүн нафи кылып четке кайтаргысы келип атат. Эмне үчүн десе, хайсу васафу булар аль-бария би аннаху жисмун ала суратил башар деп сыпатташкан дейт. Демек Алла Таала деле бул тело дейт. Бул ошол неме адам баласынын сүрөтүндөгү бир тело деп, дене деп айтышкан дейт. Кудай сактасын. Мына 4-тө карасаңыздар, "Ва ма ин жаухарун робби ва жисмун". Демек Алла Таала жаухар да эмес, Алла Таала жисм да эмес. Жаухар дегенде жанагы эң майда мындай чыккан бөлүкчөлөрдү айтат да, аламдагы эң майда бөлүкчөлөрдү. "Вала кулун ва ба'дун душтимал", жана кул да эмес, ба'д да эмес. Мураккап да эмес, бир нерседен Молекула? Ошондой деп түшүнсөңүз болот негизи. Жаухарда. Биздин сөзүбүз менен ошентип неметип койсоңуз болот. Эң кичинекей неме болгон нерсе, зарра деп кой, заррадан да кичинекей нерселер. Атом ошогондой. Атом кичинекей, молекула кичинекей. Атом кичинекей. Демек биздин немебизде мутакалимдердин немеси боюнча айта турган болсок, жисм тело болуш үчүн сөз түрдө 2 жаухар фарт болуш керек экен. А жаухар фарт дегенде жеке фарт деп атабыз да, жаухар деп атабыз да. Ал жаухар фарт деген барып такыр бөлүнбөй турган нерсе да, бөлүнө албайт. Демек бул экөө жаухар дагы эмес, жисм дагы эмес деп атат. Кул дагы эмес, баат дагы эмес. وأيضا أراد نفي قول النصارى حيث جعلوا له ولدا وصاحبة. Булар ошол неме насранилердин да сөзүн нафи кылгысы келип атат. Эмне үчүн десе, анткени булар Алла Тааланын баласы бар, аялы бар деп ошентип айтышкан. Таалаллаху ан залика улуван кабира. Башка мактугаттардан болуп, Алла Таалага аялга, бала чакага муктаж эмес. Бадул амал деп келет. Ва мустагнин илахи ан нисаин ва ауладин инафин ау риджали. Алла Таала ошол аялга дагы эмес, эркек бала, кыз бала болсун ошого да муктаж эмес деп келет да. Када ан кулли ди аунин ва насрин. Жана ошондой эч бир мындай жардам бере турган нерсенин баарына муктаж эмес дейт. Тафаррада зул жалали ва зул маали деп бадул амалда ошентип келет да. Вала шакка аннал валада юшабихин аб. Карап көрө турган болсок, эмне дейт? Ата баласына, неме бала атасына окшошуп кетет дейт. Ошондуктан бул жакта ошо насранилердин сөзүн дагы эмне кылып атат? Вала юшбихул анам деп нафи кылып атат дейт. Фа'ала хада афада qawluhu вала юшбихул анам гайра ма афада qawluhu фима сабак ла шай'a мислуху деп айткан сөзү мыякта ла шай'a мислуху дегенден буга чейин келди да, кайсы жакта келди? Баш жагында келди да. Ошол сөзү негизи жалпы эле немелерди нафи кылган болуп атат да. Эч бир нерсе окшошпойт деп атат. Анан бияка вала юшбихул анам дегенде ошол насранилердин сөзүн нафи кылгысы келип атат да. Ошондуктан эгер ушуга карай турган болсок, эки сөздө такрорлук деген нерсе, бири-бирин кайталап калды деген нерсе жок дейт. Лианна аула амун ва хада хос. Анткени биринчи жалпы нерсени нафи кылып аткан болсо, бул ошол насранилердин сөзүн неме кылып атат да. Бала атага окшош кетет деген жагын нафи кылып атат. Фа якуну мубалагатан фи танзихиллахи амма ла ялиqu бихи. Демек Алла Таалага ылайык болгон нерселерден эмне кылат дейт? Сагын неме арулап аткан болот дейт. Кора фи табсира, табсиратул адилла, Шейх Абул Муин Насафидин китебинде эмне деп келип атат? Ал мумафарату исму джинсин. Мумафара деген сөз өзүнө келе турган болсок, бул жалпы бир маанини камтылган ысым болот дейт. Яшмалу анваан арбаатан. Бир джинс дейт. İçinde 4 anvalar kamtolat. Al-muşabaha, al-mudaha, al-muşakala ve al-musavva. Жалпысы бардыгы бир неде биригет, бир нерседе окшошуу дегенде биригет. Бирок ар биринин өзүнчө жекече маанилери бар. Вал-мумасарату би жами'i анва'iha muntafiятун аниллахи та'ала. Демек мумасараттын бул жана 4 немеси бар болуп атат го, 4 түрү. Ошол бардык түрү менен чогуу бир элте Алла Тааланын нафи кылынат дейт. Ne üçün dese li'annal misleyn эми ар бирине өзүнчө келет. Misleynге келе турган болсок, мумасаладан мислинди алдык да. Li'annal misleyn huma alladhani yasuddu ahaduhuma masad al-akhar. Демек misleyn дегенде эмне болот? Эгерде эки окшош бир нерсе бар боло турган болсо, экөөнө misleyn деп коет экенбиз. Анда булар кандай кылат десе, yasuddu ahaduhuma masad al-akhar. Бирөө жок болуп калса, экинчиси бар болуп, ордунда тура берет дейт да. ويقوم مقام صاحبه ордуна тура берет. ويصلح لما يصلح له المثل الآخر. Экинчиси эмнени кыла алса, бул деле ошону кыла алат дейт. وما سواه لا يسد مسده. Алла Тааладан башка нерсе Алла Тааланын ордуна илах боло албайт. لكونه مقهورا تحت قهره. Анткени ал неме муктаж болуп,
болуп атат да. Алла Тааланын карынын астында не болуп атат? Муктаж болуп турат. Фала яслуху лима яслуху лаху ал-каххар. Каххарга лайык болгон нерсе буга лайыксыз болуп калат. Хада ала al-istilах. Amma al-muhaqqiquna, эми истилахта ушинтип неме кылып берип атабыз дейт, төрткө. Amma al-muhaqqiquna faqassamu bi wajhin akhar. Bi wajhin akhar деген сөз бар бекен сизде? Bi wajhin faqassamu bi wajhin akhar деген. Башка нускада ошол неме келген да. Bi wajhin akhar. Faqassamu деген бар экен. Faqassamu bi wajhin akhar деп. Faqassamu деген. Amma al-muhaqqiquna faqassamu. Булар башка тараптан, башка өңүттөн бөлүп атат дейт бул немелерди. Мумасараттанчы. Фақолу мындай деп бөлүп атат дейт. Иннал иттихада бин нав'i мумасаратун. Эгерде навы бир боло турган болсо, мисалы үчүн инсан, адам боло турган болсо, муну мумасара деп коет дейт. Ва бил джинси, джинс тараптан бирге боло турган болсо, мисалы үчүн Зайд менен Бакыр экөө эмнеде бирге атат? Инсан деген навда бирге атат. Анткени бизде жанагы джинс нав болуп кете берет да, фасыл болуп кетет. Демек жанагы джинстин эң джинс сафил бул хайван деген болуп эсептелет. Андан өйдө кете берет. Кийин жисмга чейин, анан барып жауһарга чейин барып кетет. Ал эми нав боло турган болсо, навдын эң астыңкы жол болсо ан-нав'ул хакыйкый деп койлу. Хакыйкый нав бул инсан ошого окшогон нерселер, инсан, фароз, бакор ошого окшогон нерселер нав болуп эсептелет. Түр да бир өзүнчө бир түрү деп койсок болот. Демек эгерде Зайд менен Бакыр ала турган болсок, экөө инсаниятта биригип атат. Инсаниятта биригип аткан нерсени эмне деп коет экенбиз? Мисл деп коет экенбиз. Ал эми джинста бирге турган болсо, инсан менен атты ала турган болсок, экөө эмнедеги биригип атат? Хайван дегендикте биригип атат. Анда бул мужанаса деп коет экен. Ва бил камми мусаватун. Эгер кам тараптан, эгер экөө тең эки нерсе турат, экөөнүн немеси көлөмдөрү бир боло турган болсо, аны мусават деп коет экен. Ва бил кайф. Кайф тарабынан неме кыла турган болсок, ошонун жана сыпаттарында өзгөчөлүктөрү болот го. Ошол тарабынан алып карай турган болсок, анда муну не деп коет экен? Мушабаха деп коет экен. Демек кам деген миктар тарабынан, а кайф деген ошонун ичиндеги маанилер тарабынан деп койсоңуз болот. Ва бил мудоф, мудоф тарабынан боло турган болсо, каттихади Зайдин ва Амрин фи бунувати Бакрин. Мисалы үчүн Зайд менен Амр келип, экөө эмнеде биригип атат? Зайдтын баласы, Бакырдын баласы болууда биригип атат да. Ошону мунасабат деп коет экен. Ва фи шакли, шаклда бир боло турган болсо, экөө тең бирдей эле. Аны мушакала. Ва бил вад'i, экөө тең абалы, экөө тең бирдей абалда отура турган болсо, мисалы үчүн экөө тең мандаш токуна отура турган болсо, муну муазаат деп коет экен. Ва бил атроф, тараптары, бир нерсенин тараптары бир неме боло турган болсо, окшош боло турган болсо, мутабака дейт. Каттихади атрофи тосайни дейт. Бул жанагы ошол жанагы стакандардын аяктарына карасаңыз, баардыгы тепе-тең болуп турат да. Ошону неме деп коет экен? Мутабака деп коет экен. Айнден кибаби ахадихима алал ахар. Бирин кийискен учурда баардык немелери бирдей болуп турат да. Бирдей формада болуп турат. Айнден инкибаб дегендеби? Бил мактутани китап деп коюптур, бирок ал туура эмес немеси болуп калат да. Ана могу жанагы ошол 50 жогорку беттин биринчи немесине карасаңыздар, эмне үчүн кайра ошол танзихаттарды айтып атат. Мисалы үчүн кайра эле ошо ла шай'a мислуху деди. Анан бул жакта ла ишбухун анам деген сөздөрдү кайра кайталып кетип атат да. Ошондо Шейх Саад айтып атат. Кол Саад рахимахуллах фи шархна койд ва алам ан тапсарбы? Ошонун биринчи немесинде турат биздики 51-чи беттин биринчи немесинде тарихинде. Тапсарбы? Жок, 51-чи бетте ошол жанагы немеде? Кол Саад ва алам анна ма закараху деген тапсарбы? 51-чи бетте. Эң биринчи, ылдый жагын карасаңыз. Биринчи номерде турат го. Ошону карап коюңуздар, бир окуп коелу. Валам анна ма закараху, яни сахиб ан-Насафия, имам Насафи бул жакта айткан нерсеси минат танзихат, ба'духа югни анил бa'д дейт. Кээ-бирин эле айтып, кээ-бирин айтпай деле койсо болот эле дейт. Илля аннаху бирок не кылып атат, атайын баардыгын ар бирин өзүнчө алып келип атат десе, илля аннаху хавала тафсила ва тавдиха фи залика. Ушул жана танзих бабында кайра чечмелеп, дагы майдалап, эки чукуруна чейин айтып атат. Эмне үчүн десе, кодоон ли хаккил важиби фи баби танзих, Алла Тааланын ошол алдында бир аз болсо да милдетин өтөп коюн деп атат да, арулоодо.
дейді. Ураддан аля жанадағы екінші мақсаты не болып жатады? Ураддан аля мушаббихати вал муджассимати ва саири фирақи далали ва туғян би аблағи вajhin ва акадихи. Дағы бекеніп қайра айтып жатады да. Мұндай емес, Құдай Тағала еш нәрсеге ұқсаспайды деп қайра қайталап айтып жатқан ошол болып жатады. Фалам юбали би такририл алфаз ал мутарадифа. Мутарадиф болған мисал үшін машия, ридо, неме ирода деген нәрселерді қайра неме қылып жатады. Ва тасрихи бима улима мин тариқи илтизам. Илтизам, далалатул илтизам менен билген нәрсени кайра неме кылып атат, сарахатан кылып өзүнчө баса белгилеп айтып атат дейт. Ошон үчүн максаты жана болгондук үчүн ошентип айтып келди дейт. Кийинки сыфат кайра бул жакта хаятына келди. Хаят бул сыфатул маанилерден. Биз азыр кайра башында ирода сыфатул маанилерден болду, анан кийинки мушабаха, же болбосо мухалафа лил хавадис бул сыфатул салбиядан болду да. Бул биз негизи эле матурди китептерибизде ошондой жалпылай. Мындай секирип турат да, бирок мисал үчүн ашарилердин китептерин окуй турган болсоңуз, ошолор жакшы, тартиби сонунда. Ар бирин өзүнчө. Мисал үчүн биринчи келет дагы сыфату салбияларды алып келет, ар бирине тариф берип кетет. Бизде тариф берилбейт эле көп жерде келе. Карасаңыздар, кээ бир ихтилаф болуп калган жерде гана тариф берип коюшу мүмкүн. Же болбосо бир нерсеге жетейин деген максат көздөгөндө гана бериши мүмкүн. Бирок жалпысынан ушундай бизде. Алар да отурган болсо ар бирине өзүнчө алып келет, анан ошого тиешелүү болгон мастерди алып келет, кийин сыфатур маани келет, ошентип кете берет да, ар бирине өзүнүн немелерин алып кетет. Qawluhu wa huwa hayyun la yamut. Demek Allah Taala hay, eç kaçan ölbeyt deydi. Nemede turat mı? Törtte. Ay muttasifun bi sifatil hayati. Wa hiya şartun, bu bizde şart akli bolu eseptiret. Akılda şart bolu eseptiret. Nege dese littisafihi bi sairi sifat. Ошол жанагы башка бар сама басар калам деген сыпаттар бар го. Ошол сыпаттар менен сыпатталыш үчүн биринчи эмне болуш керек экен? Кудай Таала кодир болуш үчүн биринчи хай болуш керек дейт да. Буга далил кайсы? Алла Тааланын хай экендигин биз каяктан билип атабыз? Анткени Алла Таала кодир болуп атат да. Демек кодир болгон зат сөз түрдө хай болот деп. Алла Таала мурид болуп атат, мурид болгон зат сөз түрдө хай болот деп. Ушинтип неме кылып атабыз, танып атабыз. Ли каулихи таала As-Sa'id bila Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati dhalikum Allahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin huwal hayyu la ilaha illa hu. Ошол жерге бизге ошол жери керек. Негизи. Шахид ошол жер бизге. Хуал хайю ла илаха иллаху деген ошол болуп атат. Фа фил аяти ал-ула, караңыздар. Фа фил ая биринчи аятта могу. Аллаху аллази жа'ала лакум ал-арда дегенде аятта далаил мин хайсу ал-aql was-sam' ala hayatihi. Акыл тараптан дагы, накыл тараптан дагы Алла Тааланын хай экендиги, тирүү экендигине далилдер бар дейт. Эмне үчүн десе, кандайча важхул истидлал кандай болуп атат бул аяттан десе, лианнаху бада би зикри сони'i. Башында Аллаху деп баштап атат. Сония жаратуучуну айтып атат. Атап баштап атат. Ва атбаахум би зикри сун'i би каулихи жа'ала лакум. Кийин ошол сония жаратуучу жаралган кыймыл аракет нерселерин эмне кылып атат? Биринчи жаратуучуну айтты да, анан кийин ошонун кыймыл аракеттерин айтып кетип атат. Не деп? Жа'ала лакум, силерге ушундай нерсени кылып берди, жаратып берди деп атат да. Сумма закарал маснуа, кийин жаралган нерсени айтып атат. Би каулихи ал-арда. Анан биякта сама ошого окшогон нерселерди. Сумма закара далалатал маснуия. Кийин ошол бул нерселердин арт, жер, сама ошого окшогон нерселердин масну экендигин көрсөтө турган сөз менен неме мен алып келип атат. Булардын жаралган экендигин би каулихи qarara деген сөзү бар. Би каулихи qarara деген сөзү башка нускаларда бар. Ошол qarara деген сөзү менен бул нерселер кылынган, жаралган деген нерсени айткысы келип атат. Ай жа'алаха, мында чыкканда тафсирлеп атат. Ошол асман жерлерди ма саатиха ва изамиха, чоң болсо дагы, кенен болсо дагы дейт. Ошого карабастан ала хайатин тaqirruna алейха ва тафтаришунаха дейт. Демек бул жерди айтып атат да. Жер ушунчалык кең, чоң болсо дагы дейт, силерге ушундай үстүнө баса тургандай кылып койду. Үстүнө турсаңар бекем турат, түшүп кетпей тургандай болду дейт да. Тaqirruna алейха дегенде таспутуна алейха, үстүнө тура турган бекем болуп. Ва тафтаришунаха, өзүңөргө төшөк кылып, мисалы үчүн төшөктөй кылып жатып алсаңар болот. Ва таишуна фиха, жашооңорду өткөрөсүңөр. Фахия жер боло турган болсо, музаллалатун ла татфау ан нафсиха. Силерге силер үчүн башкарылган, силер үчүн жаралган дейт. Силерден неме кылып өзүн коргобойт дейт да. Силерге кызмат кылыш үчүн жаралган дейт.
Wa shaqqal anhara fiha, anan dengizleri jarıp çıkardı. Wa anbata anwa' thimari fiha. Arqanday meme jemişleri çıkarıp berdi. Thumma qala was samaa binaa, ay saqfan mahfuzan qaiman fil hawa bila umudin wala alaqatin deydi. Keyin asmanды serge jana tireütsüz мындай неме кылып койду дейт да. Не деп койсок болот? Потолок катары неметип койду дейт, жаратып койду дейт. Asıl nemede avada turat deyt, eç kандай bir neme tireütsüz эле дейт да. ثم خاطب العقلاء في تصوير جوهرهم. Keyin ошол аятын وصوركم деген аяттын немесине кетип атат да. Keyin акылдууларга хитап кылып кайрылып атат. في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم. Сер карагыла Алла Таала сердин жауһарыңарды, неме түпкүлүңөрдү, затыңарды кантип жаратты, кантип сүрөттөп койду, денеңерди кантип бириктирди. Ошолорду карасаңар, не үчүн? Ошолорду карай турган болсоңор, силер билесиңер, لينظروا في آية الألوهية. Алла Тааланын في آيات ألوهيته وكمال قدرته وحكمته. Алла Тааланын илах экендигинин белгилерин, Алла Тааланын кудурети толук экендигин, хикмат даанышман экендигин билесиңер деп атат да. Ошону карай турган болсоңор. فقال وصوركم فأحسن صوركم وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا نطفا سلت من صلب الرجل وترائب الأنثى. Бул адамдар билет дейт. Башында бул дүйнөгө жаралып элекелден алдын булар жок эле, өлүк эле дейт. Нутфа болчу дейт. Ошол неменин эркектен анан аялдан чыга турган ошону нутфа болчу дейт. ثم صارت النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث. Keyin ошол нутфа келип барып жатын карып неметип калды дейт. 3 этапта караңгылыкта. Инқата анха тадбирул валидейн. Ошол 3 неме зулуматта отурган болсо, ата-эне эч кандай бир таасир бере алган жок. Мунун бардыгы ошол 3 неме зулуматтын бардыгындыгы Алла Тааланын көзөмөлдөөсүнө болду. Фадаллахум ала рубубиятихи атharу sun'ihi. Жол болсо, башка нускаларда келгендей, фадаллахум ала рубубиятихи би атhaри sun'ihi. Алла Тааланын Роб экендигин, Алла Таала буларга эмне менен көрсөтүп атат десе, ошол жаралган нерселердин белгилери менен, аяттар менен көрсөтүп атат дейт. Идла сунха илля бисония. Анткени сония болсо гана соно болот да, асар болот да. Жаратуучу болсо гана ошонун жарата турган немеси, белгиси асар болот. Вадаллахум ала ма'рифати хикматихи ва илмихи би атhaри al-itqan wal ihkam bi qawlihi. Жана ошондой эле Алла Тааланын ошол хикматын, ошол неме билүүдө, Алла Таала ошол ар бир нерсенин хикматын билет. Анан ва илмихи би атhaри al-itqan wal ihkam. Жана ошондон кантип неме кылат, кантип мындай чырайлуу кылып жаратат. Ошордун бардыгын Алла Таала билет дегенне неменен даллап атат, көрсөтүп атат адамдарга. Би qawlihi fa ahsana suwarakum. Серди келин сонун келбетте жаратты деген сөз менен билгизип атат. Ай ahsana tarkibaha muntasиban qamatuha. Сонун кылып жаратты дейт. Карап көрсө, адам баласынын немесин турпа түзүлүшүн не дейт? Түз болуп жаратылды дейт да. Түз болуп жаралды. Гойро munakkasatin. Башы ийилип калып, жана башка жаныбарлардай болуп ийилип калган жок дейт. وأبدع في بدنك من القرن إلى القدم أشياء يتحير العقل في إدراك كنه حسنه дейт. Анан силердин денеңерде башыңардан бутуңарга чейин эмне кылды дейт. Ошол адам баласынын акылы таңгала турган бир нерселерди жаратып койду дейт. Система бүгүнкү күндө мисалы үчүн адам баласынын немесинде, медицинада канча деген нерселер ачылып атат. Дагы деле көп нерсе ачыла элек да. Ошого окшогон нерселер. وركب فيكم العقل الدارك جوبس الدراك сердин немеңе денеңерге ошол түшүнө турган, биле турган, идрак кыла турган акылы жаратып койду. ثم ذكرهم بنعمه عليهم فيما تقوم به انفسهم او فيما تقوم به انفسهم. Keyin Алла Таала бул адамдарга не кылды? Өзүнүн нияматтарын эстетип атат. Не деген нияматын десе, булардын нафсилерин кантип неме кылып атат? Кантип мындай неме жандарын сактап атат? Ошо менен эстетип атат дейт. Факала ва разакакум мин ат-таййибат. Жана жаратып койгондон кийин эми ошол сакталып неметиш керек да. Дене түзүлүш сакталыш керек. Ошону серге жана жакшы рызыктарды берди деген аяты менен сөзү менен көрсөтүп атат. Ай мин атйабима ахража мин ал-арди. Жерде жараткан эң жакшы нерселерди силерге рызык кылып берди. Лианнаху ахража набатан мухталифан. Ар кандай түстө набаттарды чыгарды. Фажала атьябаху ва алянаху лил башар. Эң жакшысын, эң жумшагын бул адам баласына кылды дейт. Васаираху калган калдыктарын кимге? Ризкон лид-даваб, жаныбарларга рызык кылып койду дейт. Сумма кала заликумуллаху раббукум ай аллази санаа лакум хада хуа раббукум ла раббун сиваху. Уштарды кылып берген ким болуп атат? Демек Алла Таала кылып берип атат дейт да, ушунун бардыгын. Ла раббун сиваху деп, ла раббун сиваху деп окусаңыз болот. Же болбосо ла рабба сиваху деп окусаңыз болот. Ла раббун сиваху десеңиз, буну атыф кыласыз дагы аллази санаа лакум
Хуа роббукум ла роббун сиваху деген ошол робко роббукум дегенге атып болот. Демек, анда мааниси ушул нерсени Алла Таала кылып берди, башка роб кылып берген жок деген маани болот. Эгерде ла робба сиваху деп нафия лин джинс кыла турган болсоңуз, анда ушулардын баарын Алла Таала кылып берди, Алла Тааланын башка кудай жок деген маани болуп калат да. ثم قال هو الحي لا إله إلا هو علمهم الاستدلال بأن الفعل المحكم لن يأتي إلا من حي قادر عالم дейт. Демек Алла Таала ушул аяты менен эмнени көрсөтөт? Бул аяттардын уланысы болуп атат да. Жананча аятты алып келгенден кийин Гофир сүрөсүнүн 64-аят, эми 65-аяттын башында ушундай айтып атат. Нени үйрөтүп атат десе, ушул жанагындай сонун келбетте, сонун немеде тарихте жасалган кыймыл-аракеттери, жасалган нерселердин бардыгы, жаралган нерселердин бардыгын ким жаратат экен дейт? Ошол хай болгон, кодир болгон, алим болгон зат гана жаратат дегенди үйрөтүп атат. Ошентип силер дагы акылыңарды иштеткиле, ошентип бир натыйжага жеткиле дегенди үйрөтүп атат дейт. Ва анна ман янсибу мисла хадиhi المصنوعات إلى ما ليس بحي يكون مجنونا خارجا عن عداد العقلاء дейт. Эми ушуга окшогон көркөм нерселерди ким эгерде ушул хай эмес болгон нерсеге ниспат кыла турган болсо, ошол жаратты деп айта турган болсо, жана буттар кыймыл аракетсиз болгон жыгачлар жаратты дей турган болсо, анда бул эмне болуп калат дейт? Мажнун болуп калат, акылдуулардын эме санынан чыгып кетет дейт. Ва кама юстадаллу бил фи'л ал мухками ala каунихи qadiran юстадаллу бихи ala каунихи hayyan. Мухкам бир фе'л алдыбызда тура турган болсо, булунан ненин ушул нерсени неге далил кылсак болот? Ошо муну жасаган нерсе кодир, күч кудурети бар экен. Ушуну жараткандын күч кудурети бар деп далил кылгандай эле, ошол деле нерсенин кайра ошол кадирдин хай экендигине далил кылабыз дейт. Идил хаяту не үчүн айтып атабыз десе, идил хаяту шартун ли субутил кудрати. Хаят бул неге неме болот? Кудуреттин сабит болушуна, кудуреттин бар болушуна бул шарт болуп берет дейт. Эгер кудурет жок боло турган болсо, анда эмне болуп калат? Жок. Эгер хаят жок болсо, анда кудурет жок болот. Анткени бизде жанагы бул шарт деп атабыз да. Шарттын немеси неме болот да? Ма ялзаму мин адамил адам. Мисал үчүн жанагы неме намаздын шарттарына кире турган болсок, макандын же болбосо дененин таза болушу дей турган болсок. Дененин таза болушу бул шарттардан да, шуруту сыхалардан. Эгерде денең таза болбой нажас болуп кала турган болсо, бир белгилүү бир өлчөмдө, анда эмне болуп калат? Намазың өтпөй калат да. Ма ялзаму мин адамил адам. Эгерде ушул тазалоо, таза болуш керек деген шарт жок боло турган болсо, намазына жок болуп калат. Валакин ла ялзаму мин вужудихи вужудун вала адамун. Бирок эгерде денең таза болуп калса, денең таза боло турган болсо, сөз түрдө намаз бар болуп калат деген нерсе үчүн жок, сөз түрдө намаз жок болуп калат деген нерсе жок дейт да. Ва фи каулихи хуал хайю. Анан бизде жана балагада дагы бул эреже бар. Хуа хайюн деп айткан жок. Хуал хайю деп айтып атат. Демек бул деген Алла гана хай болуп атат. Чыныгы Алла, хаят Алланыкы гана деген болуп атат да. Бизде неме марифа кылып жазып коюптур. Бирок марифа десе, ошол бияка ылайык турагы ошол марифа менен келгенди. Ошондой кылыш керек эле да. Демек Алла гана хай болот. Алла гана хай десе, анда бүгүнкүлөр кандай? Бүгүнкүлөр мисалы үчүн бизде хай эмеспиз десе, жок, сен да хайсың, бирок Алла Таалага жанагы ла ямут, өлбөй турган хай. Биз өлө турган хайбыз да. Камил хай болгон Алла Таала гана дегенди түшүндүрүп атат. Ишаратун إلى أنه هو الحي المطلق الذي حياته بذاته. Demek bunun бар болушу өзүнүн затынан болот. وإلى أن حياة غيره عارضة مستفادة من فيده. Алла Тааланын берешедигинен алына турган, алынат деп атат да башкалардын хаяты. فهم أحياء بحياة هي من غيرهم. Demek бул адамдар экен ахия болуп эсептелет, бирок хаят бул Алла Таала тараптан берилип аткан хаят болуп атат да. فلذلك يحل فيهم الموت بآفات. Мына ошондуктан булардын хаяты затынан болбогондуктан, буларга эмне болот? Булар өлүп калат дейт. Өлүм келет дейт бул ахияларга. فأما حياته بذاته فيستحيل. Эми Алла Тааланын немеси хаяты боло турган болсо, فبذاته болуш керек эле негизи. أما حياته فبذاته. فيستحيل анда فبذاته боло турган болсо, يستحيل أن يحله الموت. Анда маут бул келе албайт Алла Тааланын хаятына. Идил важибу бидатихи азалиюн ла язул. Демек азали жок болуп кетпейт. Ва илайхи ишарату би каулихи субханаху ва тааля ва таваккал алал хайй аллади ла ямут дейт. Демек бул хайюн ла кал ахияда. Ай абадан ид ман сабата қидамуху истахала адамуху дейт. Демек кайсы бир нерсени кодим экенин сайт боло турган болсо, анын маадум болуп кетишти, бул мухар болуп калат дейт. Қиямуху тааля би нафсихи.
Бұл дағы жана сыфату салбияға кирип кетет. Ал-қиям бин нафс дегенде. Қиям бин нафс маанисин айтканбыз. Салбул ифтиқор илал махал ау лимухассис. Демек ошол Алла Таала бир немеге муктаж эмес, махалга дагы, анан мухассис, мындай айтканда фаилга. Мухассис дегенде максат бул жерде фаил, ошого таасир бере турган бир затка муктаж эмес. Жана ошондой эле өзү сыпат сыяктуу болуп, бир затка турууга муктаж эмес. Махалдан максат бул жерде жанагы маканга айтылбайт. Махалдан максат бул жерде жанагы немени сыпат бир маусуфка турат го. Ошону маусуфту махал деп коет бул жерде. Анан биз негизи жалпысынан айттык, жанагы бул сыфату салбия дегенде бул ылайыксыз болгон маанилерди неме нафи кылат деп айттык. Ал эми берки неме боло турган болсо, сыфатул маани боло турган болсо, булар ошол жанагы жакшы бир маанилерди, Алла Тааланын затынан тышкаркыдагы бир маанилерди неме кылат деп айтканбыз. Анан сыфатул маани хорижде бар деп айтканбыз. Чын-чында келе турган болсо, бул сыпаттар илм, ирода, кудрат дегендер бар деп айтканбыз. Бирок ушул жерде дагы мындай бир суроо туулат да. Мисалы үчүн биз сыфатул мааниге неме деп эле коюп атабыз да. Булардын ошол хорижде. Хориж дегенде максат чын-чында, чыныкка хакта алып карай турган болсок, булар маужуд болуп эсептелет, бар болуп эсептелет. Бизге көзүбүзгө көрүнбөсө дагы булар, бирок булар бар, Алла Тааланын затында турат. Анан Алла Таалага мисалы үчүн илимди алып келе турган болсок, Алла Таалага камалдыкты түшүндүрөт деп айтабыз да. Камалдыкты туудурат. Ал эми сыфату салби боло турган болсо, булар Алла Таалага ылайыксыз болгон маанилерди нафи кылат деп айттык. Бирок эгер немени карай турган болсок, сыфатул маанилерди карай турган болсок, хаят, илим, ирода, кудрат баарын карай турган болсок, буларда да эле Алла Таалага ылайыксыз болгон маанини нафи кылуу бар да, карасаңыздар. Бирок тарифтерде жалпы мен көргөн тарифтердин бардыгында эле бул ошол жанагы танзих тарабы, салб тарабы этибарга алынбайт да. Болбосо сыфатул маанинин өзүнүн ичине карай турган болсок дагы, мисалы үчүн кудрет. Кудрет Алла Тааладан эмнени нафи кылат? Ажиздыкты нафи кылат. Ажиздыкты нафи кылат. Мисалы үчүн берки немелер боло турган болсо, хаят боло турган болсо, мауту нафи кылат, илим боло турган болсо, жахилдикти нафи кылат, булардын бардыгы. Буларда деле неме бар? Немен ылайыксыз болгон немелерди, маанилерди нафи кылуу бар. Бирок бизде мындай андай боло турган болсо, анда эмнеге буларга неме сыфату салбия деп койдуңар десе, биз айтып беребиз. Кээде мисалы үчүн кеме кыймылдап бараткан болсо, кеменин ичинде да адам отурат да. Кеменин ичинде да адам отурат. Ага деле кыймыл аракетти неме кылабыз, ал деле кыймылдап атат деп коет да жалпысынан. Бирок чын алып келе турган болсок, биринчи кыймыл тахаррук, харакат кимге сабит болуп атат? Кемеге сабит болуп атат да. Кеменин ичине отурган адамга ошол жана кеменин ичиндеги отургандыгы үчүн бул деле кеменин кыймылдагысы менен кыймылдаган болуп эсептелип калат да. Костул аввали бул жакта маанилерди испат кылыш керек болуп атат. Ал эми косту санави боло турган болсо танзих максат кылынып атат. Ошону айтайын дедим эле да. Демек кыямуху би нафсихи дегенде Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Каулуху куйюмун ла янам хуал каиму ала кулли нафсин бима касабат. Демек ар бир нафсты ошол неме кылып көзөмөлдөп тескеп турат. Ва кила хуал хафиз сактоочу. Ва кила ал каиму би тадбири амрил халқи. Ошол жанагы иштерин көзөмөлдөп турган экон негизи биринчи айтылган менен азыркы маани окшош эле. Ал каимдин дагы бир мааниси бар, муракиб, көзөмөлдөп турат, карап турат деген мааниси да бар. Ва кила ал каиму би затихи. Бул жакта койюмдун мааниси экен, ал каиму би затихи. Өзү бир нерсеге муктаж болбойт, ал муқиму ли гойрихи, башкаларды өзүнө муктаж кылдырат. Башкалардын жашоосун бар кылат, башкаларга жардам берет деген маанide болуп калат. Ва каулуху ла янам нафюн лин-навми ва-синати ва-сахви вал-гафлати анху. Демек бул жакта эмне деп атат? Ошол Алла Таала уктабайт деп атат. Ана уктоонун мукаддималары бар, аны дагы нафи кылып атат. Мисалы үчүн жана үргүлөп кетүү, унутуп коюу, гаплет болуп калуу, булардын баардыгын нафи кылып атат. Эмне үчүн нафи кылып атат десе, идин науму фатратун алсыздык, фатратун та'тари ал-инсан. Демек инсанга келет да бул алсыздык. Фатамнауху ан исти'малил хавас вал жаварих. Жана дене мүчөлөрүн колдонтуудан не кылып коет, тыйып коет, тосуп коет дейт. Аллаху муназзахун ан залика, Алла Таала андан таза. Ва ли анна экинчи себеби ولأن نفي النوم من لزوم كونه قيوما
Не үчүн биз неме кылып атабыз? Нафи кылып атабыз десе, анткени биз Алла Тааланы койюм деп айттык да. Койюм дегенден сөз түрдө андан наумду нафи кылыш, уктоону нафи кылыш лазим болот дейт. Не үчүн десе, ли анна жами'ал ашя хуа qa'imun bihi ta'ala. Десек болот, ошол турарагы. Жол болсо, мында беркиндей кылсак, тавил кылсак болот. Ли анна жами'ал ашя хуа qa'imun bihi ta'ala. Демек, анткени барлык нерселер Алла Таала аркылуу, Алла Тааланын жардамы менен эмне болуп атат? Бар болуп, тирүү болуп сакталып атат да. Фалау я'тарихи ан-наум Фалау кана я'тарихи ан-наум, эгер Алла Таалага коим деген затыбызга, койюм затыбызга, эгерде бул да уктап калат дей турган болсок, лан фасада низамул алам. Анда аламдын немеси тартиби бузулуп кетмек дейт да. Кала Аллаху Таала Астагфирулла, инна Аллах юмсику самавати вал арда ан тазула. Асман жерлерди эмне кылат? Ошол жок болуп кетүүдөн сактап кармап турат дейт. Вала ин залата инамсакахума мин ахадин мин бади. Эгер булар жок болуп кете турган болсо, буларды Алла Тааладан башка эч ким сактап кармай албайт дейт. Фализалика мына ошондуктан Корана ал-Койюма би каулихи ла янам дейт. Демек, койюмду эмне кылып атат? Ошондой неме көзөмөлдөп турат дагы, анан ла янам дегенде дагы күчөйтүп бекем деп айтып атат да. Алла Таала ушундай бүт нерсени сактап көзөмөлдөп турат. Qauluhu khaliqun bila hajatin. Алла Таала бирөөнү жаратканда, бир нерсени жаратууда ага муктаж болгондуктан жаратпайт. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө адамдар мисалы үчүн бир нерсени жасоодо, бир нерсени пайда кылууда ага муктаждык болгон үчүн жасайт да ошол нерсени. А бирок Алла Таала андай эмес деп атат да. Демек, Алла Таала жарата берет, бирок муктаж эмес ал нерсеге. Идил хажату, эмне үчүн хажатты нафи кылып атабыз десе, идил хажату нақсун юхтажу иля дафиhi. Анткени хажат бул муктаждык деген бул кемчилдик дейт. Адам муктаж болгон нерсе бул кемчилдиктин белгиси да. Ошол кемчилдикти эмне кылыш керек? Кетириш керек болуп калат дейт кемчилдикти. Юхтажу иля дафиha. Анда нақсун деп туруп, анан кийин бул немеден экинчи хабар болуп калат да, хажатка. А эгерде юхтажу дегенде сыпат кыла турган болсок, анда нақска сыпат кыла турган болсок, дафиhi кылыш керек болуп калат да. Wallahu huwal ghaniyyul mutlaq. Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Фала якуну лаху хажатун фи фи'лихи. Демек, ошол неме жаратып атканда, кыймыл аракетинде Алла Таала эч нерсеге муктаж болбойт. Кала Аллаху Таала фа инна Аллаха гhaniyun 'anil 'alamin. Fa in qila ja'a al-khalq. Бул жакта эгер Алла Таала эч нерсеге муктаж эмес дедиң, бир нерсени жаратып атканда, бир нерсеге карап, бир максат, бир нерсеге биз мисалы үчүн адам баласы бир нерсени көздөп, анан муктаждыкты кетириш максатта жаратат го. А бул жакта мисалы үчүн Алла Таала кээ бир аяттарда карай турган болсок, лам таалилге келип атат. Лам таалил эмне үчүн кылдым? Могу үчүн. Мисалы үчүн доропту зайдан, дороптуху та'дибан дегендей. Мафул ли ажлихи дегендей. Эмне үчүн неме кылдым? Мындай үчүн кылдым деп айтабыз да. Бул жакта мисалы үчүн аяттарда ошондойлор келип атпайбы? Лам таалил. Мисалы үчүн ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун деп атат. Ушундай аяттарда аны кантип түшүнөбүз? Бул жакта лам таалил хажаттын белгиси болуп атпайбы деген болуп атат да. Ошого азыр жооп берет. Fa in qila ja'a al-khalqu mu'allalan fil Qur'an. Мисалы үчүн халк муаллал. Халктун иллаты, себеби баяндалып келип атат да, айтылып келип атат. Эмне себептен жаратты? Мына могу себептен деген болуп атат да. Мисл каули таала ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун. Фадалла, анда бул лам таалилде карай турган болсок, аннаху хулиқу лил ибадати. Анда булар ибадат үчүн жаралган экен да. Анда Алла Тааланын ибадатка бир муктаждыгы болуп калабы деген түшүнүк болуп калат. Аны кантип жооп беребиз десе, кулна деген сөз бар бул жерде. Кулна ta'wiluhu. Мунун ta'wili кандай? Анда ошого окшогон аяттар келген, аят келе турган болсо, кантип ta'wil кылабыз десе айтып атат, илля ли амурахум би ибадати ва анхахум ан маасияти. Мен эмне үчүн аларды жараттым десе, ошо мага ибадат кылгыла деп буйруш үчүн, аларды күнөө кылуудан тыйыш үчүн, сумма усибахум ала таати ва таркил маасияти. Анан эгерде таат ибадат кыла турган болсо, күнөөлөрдү таштай турган болсо, аларга сооп бериш үчүн жараттым дейт. Демек, анда бул жакта муктаждык кайсыл тарапка, ким үчүн болуп атат? Ошол адамдар үчүн болуп атат да, пенделер үчүн болуп атат. Ошолор сооп алсын үчүн болуп атат. Алла Таалада бул жерде эч кандай бир пайда жок болуп атат да. Мындай өзүнүн мындай неме кылып коет го. Адамдар бир нерсени кылса кызыкчылык үчүн кылып кетет го ар бир нерсени. Бул жакта андай деген нерсе жок дейт. Бул жакта пайда адамдар үчүн болуп атат. Факанал халқу ли хажати. Алла Тааланын жаратуусу бул эмне үчүн болуп атат? Ли хажатил мукаллафин ла ли хажатихи. Алла Тааланын муктаждыгы үчүн эмес дейт. Идин нафу аидун илейхим. Ибадат кыла турган болсо, пайдасы буларга кайтат. Ва хуа ла ятадаррару би тарки залика. Бул нерсени, мисалы үчүн пайданы неме кылып коюп, таштап коюп, пайда жетпей калды дей турган болсо, Алла Таала зыян көрбөйт дейт андан.
Анткени пайда зыян бул Алла Таалага эч кандай бир кандай да немеси жок. Биз үчүн гана да. Ва инна ма хумила аля залика. Не үчүн биз ушуга алып бардык? Ушинтип таъвил кылып атабыз. Хумила аля залика деген таъвил кылып атабыз дегени. Не үчүн биз ушинтип таъвил кылып атабыз десе, ли алла ялзамал хулфу фи хабарилла. Бул биринчи себеби жанагы болду. Биринчи таъвил кылыштык Алла Тааланы мухтаждыктан арулаш үчүн болуп атат. Кемчиликтен арулаш үчүн болуп атат. Экинчи себеби дагы бар. Кайсы? Не үчүн биз неме кылып атат дейт? Ли амурахум би ибадати. Деп айтып атабыз десе, айтат. Ли алла ялзамал хулфу ал-казиб фи хабарилла. Алла Таалага айтып атат да, хабар берип атат. Сыйгасын алып карай турган болсоңуз, бул жакта эмне кылып атат? Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябуду. Мен жараттым деп бир нерседен хабар берип атат. Бир нерседен хабар берип атат. Демек жарат Алла Таала айтып атат да, алар мага ибадат кылат дегендей болуп атат да. Зохири сырткы маанисин карай турган болсок, ошол пенделер мага ибадат кылат дегенден хабар берип атат да. Бирок антендей турган болсок, пенделердин баары ибадат кылбай атат Алла Таалага. Анда бул эмне жалган болуп калдыбы? Жалгандык келип калабы бул жерден деген нерсеге жооп катары айтып атат. Мен эмне үчүн жараттым? Аларды ошол ибадат кылгыла деп буйруш үчүн жараттым деп атат да. Демек амырда боло турган болсо, бизде амыр бир нерсени буйруй турган болсо, аны аткарбай кое турган болсо, ал тиги немеде бияктан буйруган адамда эч кандай бир жана хабар сыяктуу жалган келип калат деген нерсе жок. Мисалы үчүн бирөө мындай деп айтып турган болсо, көчөдө жамгыр жаады дей турган болсо, 1 саат мурун десе, карап көрөбүз да. Эгер жамгыр жааган болсо, анда бул чын эле болгон болот. Эгер жамгыр жааган болсо, анда эмне болот? Жалганчы болуп калат. Бул хабардын немеси ошондой. Демек, нема ма ясаху ли каулихи ан якула иннаху кадибун фихи ау садикун дегендей. Ал эми амырда боло турган болсо, амыр бул иншаларда болот да. Иншалардан болгондон кийин буларда сыдыкка да казибке ыктымалдуулугу жок бул нерсе. Мисалы үчүн бирөө ишрап деп айтып турган болсо, сен жалган айтып атасың, сен чын айтып атасың деп айта албайбыз да буларда. Демек бул жерде ошондо эмне болуп атат? Демек Алла Тааланын неме хабарында жалган келип калат дегенден сактаныш үчүн биз амурахум буйруу деген немени колдонуп атабыз. Ли анна на'ламу аннахум мa'абадуhu би асрихим. Бардык ибадат кылган жокко, биз көрүп атабыз да. Бүгүнкү күнү Алла Таалага ибадат кылгандар, мусулмандар өзү аз болуп атат, мусулмандардын арасынан ибадат кылгандар аз болуп атат. Ал эми амырга келе турган болсок, анда бардыгын Алла Таала эмне кылган болот? Бардыгын буйруган болот. Анткени лиябудун дегенде бул көпчүлүк сыйга болуп атат да. Көпчүлүк сыйга болгондон кийин анда бардыгын камтылып атат да. Розикун била му'натин ай ярзукул хулка била касбин вала илажин вала исти'анатин бисабабин. Демек Алла Таала махлукаттарга рызкы берет, эч кандай бир неме, бир нерсеге муктаж болбостон, кесип кылууга муктаж болбостон, вала илаждын мааниси бир нерсе кылуу, мумараса музавала деп коет. Бир нерсени кылып, анан рызкы бербейт. Вала исти'анатин бисабабин бир себепке таянып, анан ошондон жардам катары алып, анан ошолор аркылуу рызкы бербейт дейт. Эч нерсеге муктаж болбосону туруп рызкы берет. Ли анна жами'a мурадиллахи яхсуру би таквиниhi ala ma qala. Анткени Алла Тааланын каалаган нерсесинин бардыгы Алла Тааланын бул жакта кун деген немеси менен, сыпаты менен ишке ашат деп атат да. Кун деген сөзү менен ишке ашат деп атат. Бирок биз бул жакта жана айттык, кун деген меден киная деп өттүк. Суратул ижаттан. Тез, өтө тездикте жаратат дегенден кабар берет дейт. Фала талхaqhu al-mu'natu валь-кульфату фи залика ликамали кудратихи. Рызкы берүүдө Алла Таалага эч кандай бир машакат келбейт, анткени Алла Тааланын кудрети толук болгондугу үчүн дейт. Каулуху мумитун била махафатин. Алла Таала бирөөнү бир кандай бир маклукту өлтүрө турган болсо, ага андан коркпостон туруп эле өлтүрөт дейт. Анан биз жана өткөн сабактарыбызда айтканбыз, бул маутты мисалы үчүн хаят бул вujudi экендиги белгилүү баарыбызга. Мауттагы бул мутакаллимдердин мазхабында бул вujudi болуп эсептелет. Булардын далили кайсы десе, аллади халакал маута вал хаята. Махлук болгон нерсе сөз түрдө эмне болот? Мавжуд болот да. Ошентип айтышат. Ал эми немелерде боло турган болсо, кээ бир мисалы үчүн тарифтерге маутка кээ бирлер мындай деп тариф берет экен. Завалул хаят деп аткен. Мауттун мааниси эмне десе, завалул хаят деп тариф бериштик, бул туура эмес болуп калат дейт. Анткени мындай айткан бир нерсенин жок болуп кетиши, жок болуп өчүп калышы бул маут деген тариф бериштик, бул биздин мутакаллимдердин мазхабына туура эмес болуп калат дейт. Бул философтордун мазхабына туура болот дейт. Анткени алар жанагындай бул эсептейт экен да. Мисалы үчүн жанагы басор менен аманы келгенде,
Сокурлук деген маанисине адамул басор деп айтат да. Көзүн ошо көрбөй калыштыгы, ошо бул сокурлук деп айтат да. Бизде жанагы неме мутакалимдердин мазхабында бул маут деген бар нерсе. Алла Таала ошол жанагы өлүм немени жашоону кетирет дагы, ордунан маутты жаратат деп айтабыз да. Ордуна келе турган башка бир нерсе деп айтабыз. Тигилердин тарифине эмне болуп атат? Ошол маут туруп туруп эле өчүп калат дейт деп атат да. Хаят туруп туруп эле өзү өчүп калат дейт. Ай мумитул халайк, калыкты махлукаттарды өлтүрөт. Вала ялхакуху бидалика хауфун ва вахшатун. Эч кандай бир коркунуч жетпейт Аллага. Фа инна вужудахум ва адамахум бинисбати илейхи сава. Булардын бар болушу, жок болушу Алла Таалага бардыгы бирдей эле. Өлтүрөт дегенде ошол жанагы ажалы жеткенде өлтүрөт деп атат да. Ид хуал азизул кахар ал мунфариду биддавами вал баqa. Qawluhu ba'ithun bila mashaqqatin. Демек Алла Таала аларды кайра өлтүргөндөн кийин кайра тирилтет, баас кылып, неме кылып тирилтет. Ошол Кудай Таала өзү каалган учурда тирилтип алат дейт. Ва залика эмне үчүн? Лианна Аллаха халакал алама bila mashaqqatin. Алла Таала эч кандай бир машакатсыз эле бул аламды жоктон бар кылып жаратты. Бит таквин сыпаты менен. Алама кала иннама qawluna fayata'ala fil ba'thi wal i'adati an al-huquq al-mashaqqa. Эми бир нерсени жоктон бар кылып жаратып аткан болсо, кийин кайтарууда, кайтарып тирилтүүдө Алла Таалага да эч кандай бир машакат минбабин аула болбош керек дейт да, тим эле. Ва хуа ахвану алейхи деп аяттарда келет да. Мисалы үчүн жанагы силерди жоктон бар кылып жараткандан кийин силерди кайра иада кылып, кайра тирилтип кайтарып алыштыгы бул Алла Таалага силердин назарыңарда жеңилирээк деп атат да. Акылыңарга силерди дагы көбүрөөк сыят да. Анткени бар нерсени кайра кайтарып алыш оңойрөөк болот да биздин немебизде. Бирок Алла Таалага ал ахвану алейхи деп Алла Таалага бул жеңилирээк деп айта албайбыз. Анткени Алла Таалага жоктон бар кылып жаратуудагы кайра ошол өлүп калган нерсени кайрага өз немеси калыбына калтырып келүү дагы иштен чыгып калган нерсени калыбына кайтырып келүү дагы бул жеңил нерсе, экөө бирдей эле нерсе да. Идил иадату ахвану минал инша. Жоктон бар кылып жаратуудан караганда аны ошол иштен чыгып калган нерсени кайра жандандырыш бул жеңилирээк болот дейт. Бул ай фи назарина биздин көз карашыбызда. Ва илейхи ишарату би qawlihi ва хуа ахвану алейхи ва би qawlihi афаина бил халq al-awwal. Ай ма ажазна бил халq al-awwal. Биз биринчилерди жаратып атканда биз неметкен эмеспиз, ажиз болуп алсырап калган эмеспиз. Фа кайфа нa'jazu бил халq al-thani. Экинчи жолу силерди кайра тилтип атканда кантип алсырамак элек деп атат да. Ва би qawlihi кама бадатна awwal халq nu'idih. Биринчи жолу жаратып аткандай кылып кайра силерди кайтарып алабыз. Ва qawlihi илейхи маржуукум жамиан вa'даллаху хаққа иннаху ябдалу халq thumma yu'idu. Кийин кайра кайтарып алат. Жавабан лиман анкарал баъс. Кебиргилер ошол баъсты кайра тирилүүнү инкар кылган ошого айтып атат. Авалам ярал инсану анна халакнаху мин нутфатин фа иза хуа хусимун мубин. Карабайбы инсан баласын биз башынан нутфадан жараттыгыны, кийин чыгып алып анан чоңоюп неме эрежеге жетип калгандан кийин бизге эмне болот дейт? Душмандык кылып бизге ыйман келтирбейт дейт. Ва дарабалана масран. Анан бизге келип мисал кылып көрсөтүп атат дейт. Неме жанагы немени айтып атат да. Ва насия халка өзүнүн жаралышын унутуп коюп туруп, анан айтып атат: "Кала ма юхил назама ва хия рамим." Бул сөйөктөрдү кармап туруп, чирип кетсе, майдаланып кетсе, ким муну тирилте алат деп атат да. Кудай сактасын. Кул юхиха аллази аншаха аввала мара. Демек айтып атат, ошону ким биринчи жараткан болсо, аны кайра тирилте алат деп айткан дейт ошол зат. Ила ан кала авалайса аллази халакас самавати вал арда биқадирин ала ай яхлуqu мислахум бала ва хуwal khallaqul алим. Ва алзама al-hujjata ala munkirin nash'ati ath-thaniyati faqala. Анан жана эки немени ошол баасты кайра тирилүүнү инкар кылган адамдарга мындай деп неме далил алып келип атат. Faqala ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin. Эгерде силер ошол баас кайра тирилүү туурасында шек күмөнөр бар боло турган болсо, анда биз силерди карап көрөлү дейт. Биз силерди топурактан жараттык. Thumma min nutfatin, кийин силерди немеге нутфага неме кылдык. Thumma min alaqatin, кийин аны немеге айландырдык, үзүм эткен. Thumma min tüylükön. Thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Кийин силерди жанагы үзүмет, кесим эткен эме кылдык дейт. Мухаллаqa деген маанisi тамматул халq. Толук. Ошондой неме болушун, жол болсо, ghayri mukhallaq дегени толук эмес деген. Кыскасы толук эт болсун, мындай же болсо толук эмес. Толук эмес деген ошо чыгып калган болобу? Ghayri mukhallaq дегенби? Ошону карап көрүш керек экен. Балким ошондой да болуп калышы мүмкүн. Жол болсо кээде жана бирөө жарым неме болуп калып атпайбы? Кудай сактасын, майып болуп да калып атпайбы? Ошол дагы карап көрүш керек да. Ай.
اه أي كيف تشكون في البعث وتنكرونه وقد خلقكم الله من التراب في أطوار مختلفة. Арғандай авалдарда сіздерде етап менен жаратты деп атат. Ва мана мухаллақа ай махлуқатин хулқан таман. Ошол жанагы толук мындай немесе дене мүчөсү толук болуп жарала турган болсо. Ва гайр мухаллақа ай матрукатин нутфатан ала халиха. Ошол бойдон калып түшүп калат экен да. Ошол бойдон өспөй калат деген мааниде болуп калат экен. Жок болсо мындан беркин дагы ирода кылса деле болот. Гайру мухаллақатин дегенде жанагындай дене мүчөсү неме болуп калган турган. Кемтик болуп майып. Ва каулуху линубаййина лакум кудратаху ва султанаху. Ошол Алла Тааланын кудретин, султанын силерге баяндаш үчүн биз силерге ушуларды айтып бердик дейт. Анна ман кадара ала тахвиликум мин хали турабиyyati ila al-insaniyati. Тураптан инсанга ва хали нутфати ila al-alaqati thumma ila al-mudghati. Ушундай этаптарга өзгөрткөн зат фаху кадирун ала al-ba'thi wal ihya'i ba'da ma tasiruna turaban. Топурак болуп ва таталаша ажзаукум денеңер мүчөңөр жок болуп кеткенден кийин деле силерди кайра жаратууга кудуреттүү. Фалайса ми фи маутикум illa hada. Силер өлгөндө ушул эле нерсе болот. Ва кад аншаакум ибтидаан bila mashaqqatin fakada yu'idukum дейт. Кийин кайра кайтарып алат. Кайсыны? Адам атаны алып атат. Андан кийинкилерди ошол нутфа дегени кийинки балдары, урпактары болуп атат да. Qidam asma'ihi wa sifatihi wal kalam ala sifat at-takwin. Эми бул жакта Алла Тааланын ысым сыпаттары кодим болот, анан таквин, өзгөчө таквин сыпаттары болот. Анан алды жактарында негизи жалпысан окуп кетебиз. Qawluhu ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Демек Алла Таалам Кудайдын махлукаттар жара электен алдын эле сыпаттары кодим болгон. Эзелтеден эле кодим болуп атат. Lam yazdad bi kawnihim. Yazdad bi kawnihim shay'an. Shay'anды кайсы калып барабыз? Yazdad калып барабызбы, же болбосо bi kawnihimге алып барабызбы? Каундун немеси кылып албаш керек. Хабар кылып албаш керек. Бул жакта каун бул вujud там маанисинде. Кана бизде эке бөлүнөт да. Кана там, анан кана нақиса. Нақиса деген ысым хабарга муктаж болот. Ал эми бул жакта там болуп атат. Тамдын мааниси вujud субут деген маанинде. Shay'an деген ошо yazdadка кайтат. Издада када, издада илман дегендей. Лам яздад би каунихим шей'ан лам якун. Лам якундун немеси ысымы ошол шейга кайтат. Qablahum ошол махлукаттар жаралыкка чейин мин сифатихи шейга баян болот. Мин сифатихи шей'анга баян неме болот. Мааниси анда демек Алла Таала алардын бикаунихим деген мааниси бисабаби вujudихим. Махлукаттардын жаралыгысы себептен мунун жок сыпаты дагы Кудай Таалада жок болгон сыпат дагы пайда болуп көбөйүп кеткен жок дейт. Кудай Таала, Алла Таала сыпаттары жагынан көбөйүп кеткен жок. Сыпаттардын саны өсүп кеткен жок дейт. Жаратылган немелерден кийин булар жарагандан кийин Кудай Тааланын сыпаты өсүп көбөйүп кеткен жок дейт. жаралганга чейин эле бар болчу. Жаралганга чейин эле бар болчу, кандай болсо, жаралгандан кийин деле ошондой деп атат да. Болгону мында ибаранын немесинде, маани түшүнүктүү эле болгону ибаранын немесинде кээде бир аз кыйынчылык болуп калышы мүмкүн да. أراد بهذا الكلام أن الله عز وجل موصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى өзүнүн сулуу улуу сыпаттары менен ысымдары менен азалан ва абадан эзелтеден бар түбөлтү калат деп атат. Саван канат сифату зат, мейли ошол сыпаттар канат сифати зат, сифату зат болсун, кал хаяти вал кудрати вал ирадати вал машиати вас сама вал басар, ау сифати афал же болсо сифату афалдардан болсун, кат тахлиq ва таквин. Бул биз айтканбыз сифату афалдардын бардыгы таквинге барат деп айтканбыз. Сифату затия болсун, же болсо сифат неме фиалия болсун, булардын бардыгы эмне болот экен? Кодим болот экен. Анан могу неме схемада турат да. Салбия, сифатул маани, сифатул маанавия, идофия дегенде. Кээ биркилер таксим кылып атканда сифату затия деп таксим кылып коет. Алдагы туура эмес болуп калат. Маанини негизи жалпы эле сыпаттарды сыфату затия деп туруп ичине салбия, маани ушуларды киргизип алат да. Ал туура эмес болуп калат. Туурарагы сыфатул мааниге ошон үчүн мен астына жазып койдум, сыфату затия деп койдум. Ошолор гана сыфату затия деп аталат. Анткени бул затында бар болуп атат, Алла Тааланын затында бар болгон сыпаттар болуп атат. Анан таквинди сыфатул фиалия кылып чыгарып койсоңуз болот. Жол болсо бул деле таквин Алла Тааланын затында бар сыпат болгондугу үчүн затияга киргизип койсоңуз болот. Bir neyse devam edelim de ustaz.
Tamam zaman zatiye fiiliye. Ооба. Başında da. Бирин астын карап кетиңиздер, эми бул жактын астын чогуу окуп кетейли. Ат-таквин 2де турат. Жогорку 1де карап койлу. Вала ялзаму мин қидами сам'i вал басар, қидамул масмуат вал мубсарат. Эми Кудай Тааланын сама басар деген сыпаттары кодим боло турган болсо, масмуат мубсараттар махлукаттардагы кодим экен деген нерсе келип чыкпайт. Кама ялзаму мин қидамил илми вал кудрати қидамил маалумат вал махтурат. Жана ошондой эле Кудай Тааланын Алла Тааланын илими, кудрети кодим дегенден анын маалуматтары, махтураттары кодим болуп калбайт. Лианна сифатун кодиматун тахтусу лаха тааллуқатун бил хавадис. Бул дегени ошол жанагы сыпаттар кодимене болгону тааллуқаттар хадис болуп калат. Кейбирки тааллуқаттар. Ошо байланган учуру хадис болуп атат да. Таасир берген учурун ала турган болсок, хадис болот. Мисалы үчүн, кудреттин сыпатын ашарилердин мазхабында ала турган болсок, тааллугун ала турган болсок, тааллуктун мааниси эмне деп айттык эле? Талабу сифат амрон заидан ала қиямиха биззат. Демек, бул мисалы үчүн жанагындай эле да, неме деп айтканбыз. Тааллуқаттарды сыпат жагынан эмес, сыпаттарды тааллук жагынан бөлгөндө фейл лазим менен фейл мутаддини алып келгенбиз. Эсиңиздердеби? Фейл лазим деген кандай? Мисалы үчүн, файли менен гана мааниси толук болот, андан башка сиз неме кылып сурап, бул мааниси түшүнүксүз болуп калды го деген нерсе келип чыкпайт. Мисалы үчүн, жаласа зайдун, кома зайдун, захаба зайдун десе, андай деген нерсе келип чыкпайт. Ал эми берки мутаддиде боло турган болсо, мисалы үчүн, дороба зайдун десе, бирөөнү урду деген нерсе келип чыкпаган, кимди урду деген болушу мүмкүн. Бирөөнү ошо урулган адамды айтпай турган болсок, мааниси толук болбой калат да, кемчилик толуп калат. Бул жакта дагы ошол Алла Тааланын сыпаттары, сыпаттардан ичинен берки хаят деген сыпаты эч нерсеге неме кылбайт, байланбайт. Алла Таала өзүнүн затында гана бар болот, бирок эч кандай бир махлукаттарга байланышы жок болот. Суммал хаяту ма би шей тааллакат. Хаят эч бир нерсеге муталлик болбойт, байланбайт. Эч бир нерсе менен иш алып барбайт. Затта гана турат. Ал эми калган сыпаттар, бул жакта 7 сыпат боло турган болсо, булар ошол немелер, кебиклер важибаттарга тиешелүү болот. Кебиклер неме мумкинаттарга гана тиешелүү болот. Кебиклер важибат, мустахилат, жаизат үчөөнтөн камтып кеткен немелер бар. Мисалы үчүн, ирода менен кудрону алып карай турган болсок, булар только мумкинаттарга гана неме берет. Ва кудратун ирадатун тааллакат бил мумкинати куллиха ахатту дейт. Демек кудрет менен ирода бул экөө мумкинаттарга гана байланат деп атат да. Мумкинаттарга байланат. Ал эми берки неме боло турган болсо, илим менен калам боло турган болсо, мумкинат, важибат, мустахилат үчөөнө тең байланат. Ал эми сама басар неме боло турган болсо, сама басар кайсы? Сама басар ушул экөө калды. Сама менен басар бул экөө немеге байланат? Мавжудаттарга. Важип болсун же мумкин болсун. Жалпылай ушундай. Анан мисалы үчүн жанагы немеге келе турган болсок, бизге азыркы бер керек болуп атканы мисалы үчүн кудретти айта турган болсок, кудретте ашарилердин мазхабында эки тааллук бар деп айтканбыз. Солухи кодим, эзелтеден Кудай Таала ошол неме кудрет менен жаратканга жарамдуу мүмкүндүгү бар деген мааниде, солухи кодим деген ошол. Эзелтеден ошондой. Анан танжизи хадис деп коет. Танжизи хадис дегени ошол учурда жаратып атат. Азыр мисалы үчүн бүгүн бирөө төрөлүп жаралып аткан болсо, ошонун танжизи хадис деп коет. Ушул учурда таасиби, мындайча ушул учурда буга чейин кудрет өзүнүн ишин мындайча айтканда таасир берип иш алып барган эмес. Эми ишке кирип атат дегени да. Танжизи хадис мааниси эми ишке кирип атат дегени. Бул ошондо немен кудреттин тааллукаттары? Кудреттин тааллукаттары эко деп неме кылышат. Бизде боло турган болсо, биздин мазхабта боло турган болсо, матуридилерде кудреттин тааллугу бирөө, таквиндин тааллугу бирөө. Анткени булар таквинди сыпат катары эсептебейт да. Эсептебейт. Биз мисалы үчүн кудреттен бизде кудрет менен алардын мазхабында кудреттин тарифи таасир бере турган кудрет болуп эсептелет. Сифатун ятаатта биха ал-ижад вал иадам деп тариф беришет да. Ушул кудрет деген сыпат келет дагы жаратат деп неме кылып айтышат. Ал эми бизде боло турган болсо, биз кудретти кантип сыпаттайбыз дегенде, кудрет сыпаты сифатун мухаййиа, даярдайт. Ошол жаралаганга даяр болуп турат да. Мисалы үчүн жаратканга биринчи эмне кылат? Алла Тааланын ирадасы келет дагы, бою узун болсун, кыска болбосун деп ирада кылат. Ирада кылгандай кудрет ошого даярдайт. Истиадат кылдырат. Истиадат кылдыргандан кийин анан таквин сыпаты келет дагы, анан ошол узун кылып жаратат мисалы.
Ошондой кылып. Бул кудурет неме таквин деген сыпат барбы жокпу дегенде бул Ашари менен Матуридин ортосунда талаш тартыштуу маселе. Канча жылдан бери талашып келатат ушул туурасында. Тиги өзүнкү бербейт, бул өзүнкү бербейт дегендей. Ал эми бизде боло турмаса, демек Матуриди неме Ашарилерде кудуреттин эки таалыгы бар. Солуху кудим анан танжизи хадис. Ал эми бизде Матуридилерде боло турмаса, кудуреттин бир таалыгы бар. Ал кайсы? Солуху кудим неменики таквиндин бир эле немеси бар, таалыгы бар, танжизи хадис. Танжизи хадис. Ошондон жана китептин башында, эң башында мукаддимасында окуганыбызда, ал жактан жанагы биякта мухаккиктер, шейхтер неме кылганда, ошондо айтканбыз да. Би'атибари тааллуqu as-soluhu qadim деп айтып кеткен. Таквин сыпатында келгенде бул жакта азыр айтат да. Би'атибари тааллуqu сифати таквин as-soluhu qadim дейт. Таквиндин ошол тааллугу бар, кайсы тааллугу десе, солухи кодим деген тааллугу бар деп айткан. Бул биз туура эмес деп айтканбыз. Муну неме этсеңиздер, ошол Шейх Саид Фуданын эки китеби бар, жакшы ошондон неме кылсаңыздар, тааллуқот маселесин кененирээк айтып берген. Жанагы Натайжу афкари фиқот фи ма лисифати мина тааллуқот деген китеби бар. Ошого өзү таалик жазып, шарх жазып неме кылган, кичинекей рисала. Анан Масаил ихтилаф байнал машаира вал матуридия деген немесине да айтып кетет ошол жакта. Демек бир сыпатты кодим дей турган болсок, сөз түрдө бул жерде дагы эмне болот? Сама менен басордун дагы тааллуқоттору мисал үчүн жол болсо мисал үчүн Алла Тааланын кудурети тигилердин мазхабын ала турган болсок, эки тааллугу бар деп айттык да. Алла Таала кодир дей турган болсок, эзелтеден Алла Таала кудурет деген сыпат бар деп айта турган болсок, анда мактураттар дагы эзелтеден бар деген нерсе келип чыкпайт. Анткени ал сыпаттын эки тааллугу бар болгон. Ошондой эле сама басордун дагы ушундай тааллуқоттору бар да. Караңыздар. Ат-таквин huwa mabda'u ikhrajil ma'dumi min al-'adami ila al-wujud. Демек, ошол мa'думду жок болгон нерсени адамдыктан, жоктуктан барлыкка чыгарууга себеп боло турган сыпат болуп атат да, ошонун башаты болгон сыпат. Wa huwa sifatun lillahi ta'ala. Демек, бул таквин деген бул Алла Тааланын сыпаты. Не үчүн десе, ли итбaqil aqli wa an-naqli ala annahu khaliqun lil-'alam. Анткени акылдагы накылда экөтөң биригип не кылып атат? Алла Таала аламдын жаратуучусу экендигине биригип атат. Mukawwinun lahu аламды жаратат. Wa imtina' والامتناع يكن سبب والامتناع إطلاق اسم المشتق على شيء من غير أن يكون ما أخذ الاشتقاق وصفا له قائما به ديت. بول деген мындай эреже бар. Мисал үчүн биз бирөөнү эгерде монугуну асфат дей турган болсок, же болсо азыраак дей турган болсок, бул ушунда өзүндө неме же болсо муну асфат деп койлу, муну телефон асфат деп койлу. Мунун өзүндө сават деген өң бар болгон үчүн биз эмне кылып атабыз? Асфат деп сыпаттап атабыз да. Башка жанагы берки мутазилалар айткандай, Алла Таалалар мутакалим деп айтышат. Бирок мутакалим дегени кайсылардан болуп атат? Алла Таала каламды башка бирөөдө жаратат. Өзүндө калам жок. Бирок мутакалим деген болуп атат да. Бирок бул немеге карай турган болсок, бул акылга сыйбай турган нерсе. Качан биз асфатты айтабыз? Асфат эгерде өзүндө бар боло турган болсо, ошону асфат деп айтабыз. Мындай айтканда, эгерде биз муну асфат дей турган болсок, тигинин каралыгын эске алып туруп муну асфат десек болбой калат. Ошондон айтып атат. Демек Алла Тааланы биз холик деп айтып атабыз го, мукаввин деп айтып атабыз го. Демек бул дегени андан ошол мукаввинден биз таквин деген нерсени чыгарабыз. Ма ахадул иштиқоқ дегенде ошол мастарды алабыз. Мастар сөз түрдө ошол муштакта болуш керек деп атат да. Сиз мисал үчүн бирөөнү мутакаллим деп ысым фаил менен сыпаттап атасыздар, сыпаттай турган болсоңуз, анда неме таклим деген неме болуш керек деп атат да, сыпат болуш керек деп атат. Таклим жок болуп туруп, аны мутакаллим деп айткан болбой калат. Илим жок болуп туруп, аны алим деген айткан болбой калат. Кудурети жок болуп туруп, аны кодир деп айта албайсыз да. Ошондой айтып атат. Ошондон демек бул эреже имтина итлaqi исмил муштақ ала шей. Демек муштақ болгон мутакаллим деген нерсени бир нерсеге айта турган болсоң, мин гойри ан якуна махадул иштиқақ васфан лаху қаиман бихи, эгерде алда ошол таклим деген сыпат жок боло турган болсо, же болбосо алим деп туруп анда илим деген сыпат жок боло турган болсо, бул мустахил болот дейт. ويستدل على أزلية التكوين بأدلة بنش دليل بار وشون كبير كلام عيد كتيليت الأول أنه لو لم تكن أزلية لكانت حادثة أزلي بالبيت رمضان ده كين جرالغان بالمق وهو ممتنع بول
hadis деп айтыштық, бұл мумтани мүмкін емес. Лимтинай қиямил хавадиси бидатихи таала. Алла Тааланың затында хавадистер, кейін жаралған нәрселер, кейін пайда болған нәрселер бар деп айта албаймыз. Бұл мустахил болып қалады. Ас-сани аннаху лау кана хадисан, егер бұны хадис дей тұрған болсақ, таквини. Фа имма би таквинин ахир, ва хада би таквинин ахир иля ма ла нихая. Анда бұл таквини башқа таквин жаратқан, ошондо кете берет дейді да. Тасалсул болып кетеді. Фа ялзаму тасалсул ва хуа мухалун. Ва ялзаму минху ошондан не келип чыгат? Истихалату такаввунил алам. Егер бұл таквини деп ушинтип кете берет тұрған болсақ, анда бұл аламда эле жаралбай калмак дейді. Бұл аламдын жаралбай калыштыгы бұл батыл болуп атат. Ли аннаху мушахад. Анткени биз көрүп турабыз. Ва имма бидунихи. Жол болса бұл таквин өзден өзі эле жаралып калышы мүмкүн, бир нерсеге муктаж болобуз соны. Анда фаястагнил хадис анил мухдис. Анда бизде эмнеге алып барып коет? Анда бул сөзүңүз ошол хадис жаралган нерсе жаратуучусу эле жаралып калды дегенден келип чыгып болот да. Анил мухдис вал ихтияс ва фихи та'тилun lis-saniya. Демек анда бул жерде ушул сөздү Кудай Тааланы жокко чыгарууга алып барып калат. Ал-хилаф фи сифати at-takвin. Madhhabul maturidiyya anna sifatil af'al sıfatul afaldır. Afalda sıfatlarda ayttık, kodimde ayttık, bирок afallar hadiste ayttık. Oşol sıfatları afallar min hulqin ve ruzqin ve ihyain ve imatatin ve gayriha sıfatun kodimatun ve terci'u kulluha ila sıfati takvin. Takvin buların başat olup da aytkamız. Mabda'u sıfatın afalda aytkamız. Ve hiya sıfatun kodimatun qaimatun bi zatihi ta'ala yata'atta biha al-ijad ve al-i'dam ala vafq al-irada. İradanın negizinde anan ortada ve ala tahiyyati vafq tahiyyatil qudra. Qudratın nemesi dağı var. Fa in ta'allaqat bil hayati egerde bulun. Azırkı neme takvin degen sıfatımız hayatqa baylana turmosok sumiyat ihya'an. Ve in egerde munda çıkanda bu takvin degen sıfat birön jarata turmoso anda ihya деп аталып калат. Birön өлтүрө турган болсо имата болуп ушунуп кетерет да. Ошол жанагы кылган нерсесине жараша, таасир берген нерсесине жараша өзгөрүп кете берет аттары. Wa in ta'allaqat bil wujudi sumiyat ijadan wa in ta'allaqat bir rizqi sumiyat tarziqan. أو والدليل على هذه الصفة عند الماتريدية أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى هو مكون الأشياء. وشول نرسلerde jaratan ekendigi bizge belgilүү. Wa kawnu ta'ala mukawwinal ashya duna an yakuna muttasifan bi sifati at-takwin muhalun. Janagını aytып атат. Алла Тааланы mukawwin деп, бирок ошол жанагы таквин деген сыпаты жок деп айта турган болсок, бул мухал болуп калат. Мындайкында асват, саватсыз асват деген болуп калат да. Хада асват била сават дегендей болуп калат дейт. Дарурата истихалатил аthari min duni muathir. Анткени муассирсиз асар болбой калат дейт. Мындайкында кудум эле жанагы Alim бұл таасир берген нәрсе болуп атат, анын алим болуп сыпатталышына деп атат да, ошого ошон. Wa daliluhu ala anna hadhihi sifa qadimatun annahu law lam takun qadimatan lakanat hadithatan wa yastahilu an takuna hadithatan listihalati qiyam al-hawadith bi dhatihi ta'ala. Malhuzatun bi'tiqaransar awrada as-Sa'd fi sharh al-maqasid ma muhassaluhu jeyintiqtab qisqacha alып kelip атат. Anna al-maturidiyya atfaqu ala azaliyyati at-takwin wa ala mughayiratihi lil-qudratihi. Kudret başka, takvin başka. Ve ala kavni takvini gayrul mukavvan. Takvin başka, anan mukavvan başka. Xolq başka, mahluk xolq degen sıfat başka, mahluk degen başka da odatda. Badul amalde gelgendey ve gayrunul mukavvan la kay şeyin ma'at takvini khudhu al-iktihali. Demek mukavvan menen takvin iki başka da odat. Eko bir nerse emes da odat. وعلى أن أزلية التكوين لا تستلزم أزلية المكون. Егерде biz takvin деген sıfatты azali дей турган болсок, мукаввандын azali болуштугун неме кылбай айтып атат да. Ал эми бул жакта боло турган болсо, амма мазхабул ашаиро мындай окуп кете берейин. Фаху анна сифатул афал хадисатун деп айтат. Жана таквиндин өзү дагы хадис деп айтат. Лианнаха тааллуқатул қудра. Анткени булардагы сифатул афал менен биздин түшүнүгүбүз эки башка болуп атат. Булар афал, сифатул афал дегенден эмнени түшүнүп атат? Кудреттин тааллуқаттарын түшүнүп атат да. Кудреттин тааллуқаттарын түшүнүп атат. Ва тааллуқатул кудрати куллуха хадисатун. Анан кудреттин тааллуқаттарынын баардыгы хадис деп атат. Тактап айтканда бул жерде бул ибара накыс болуп калган. Ва тааллуқатул кудрати ат-танжизия деген маани ошол нерсени кошуп коюш керек. Kudretin tanjizi taallukatları bu hadis bulat. Antkeni kudretin taalluqu bulardın mazhabında iki taalluqu var. Suluhi qadim, al-qadim bolup turat. Bu taalluqu tanjizi taalluqu bu hadis bulat da. Oşondan ve taalluqatul qudra ay at-tanjiziyya kulluha hadisatun degen bolup bulat. Bol bolsa eger tanjiziyani qoşpoy qoya turmasak anda bul kazib bolup bulat. Fat-takhliq huwa al-qudratu bi'atibari taalluqaha bil makhluq deydi. Misal üçün takhliq degen
Бул не дейт? Вал кудрату. Кудрет деле дейт. Бирок кайсы тараптан болуп атат? Ошо махлукка байланган тарабынан кудрет болуп калып атат. Ошондо кудретти махлукка байланган тарабынан алып карай турмусак тахлик болуп калат. Рызкы тарабынан алып карай турмусак тарзик болуп калат. Ошону кетирет. Калал камал фил мусайра. Жана биздин немебизде акыйда китептеринен не деп атат? Ва ма закаруху яни мутаахири ал-матуридiyya fi ma'nahu la yanfi hada wa la yujibu kawnaha صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر. Demek bu jaqta Şeyh Kemal ibn Ruhman kitabında Musayro deyin kitabında aytып атат. Булардын Ханафилердин, Матуридилердин алып келген далили бул таквин деген сыпат өзү алдынча сыпат дегенди алып барбайт. Ошону талап кылбайт дейт. Бул ошол жанагы кудуреттен чыкпайт дегенди эле айтып атат да. Şeyh неме дагы азыр ушуну айтат өзү дагы. ولا يلزم في دليل لهم ذلك. Булардын далилинде да карай турмусак, бул таквин өзүнчө сыпат деген нерсе келип чыгып калбайт. Wa amma nisbatuhum zalika lil mutaqaddimin fa fihi nazar. Булар матуридилерге келип не кылышкан дейт? Ушул коулду таквин деген сыпат кодим экендигин булар мутақаддимдерге нисбат кылышкан, бирок мында назар бар дейт. Жакшылап карап көрүш керек. Шек бар деп атат да. Бал фи карами Аби Ханифа радhiyallahu anhu ma yufidu anna zalika ala ma fahima al-ash'ariyatu. Demek bu İmam Abu Hanifa'nın gerek bolsa sözlerini карай турган болсок дейт. Бул İmam Abu Hanifa'nын сөзүндө Аш'арилер айткан нерсеге ишарат берип кеткени бар дейт. Не деген? Min anna hadi sifat ala ma naqrahu Tahawi. Ay qala Tahawi naqlan an Abi Hanifa'ta ve kema kana uşul sözünü aytып атат. Ve kema kana bi sifati azaliyan kezalika la yazalu alayhi abadiyan laysa munzu khalaqal khalqa istifada ismil khaliq ve la bi ihdathihi al bariyata adamlar jaratu men istifada ismil bari jaratu деген атка конуп кылган жок. Lahu ma'na rububiyya ve la marbu ve ma'na al khaliq ve la makhluq. Dep kelip turup فقوله وشون تبسترمي كين أي قول أبي حنيفة ذلك بأن الله على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق ديت. Demek bu degenin sözü demek mahlukat şeyin Allah Teala خالق degen atqa qon neme tatqiq öyle degenden bulup atat. فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق. Demek خالق bu ошол خالق şeyin degen bulup atat. Ошол sıfat sabit болгон. واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه أي على الخلق. Адам бул Алла Таала эмне үчүн خالق деген sıfatка ээ болуп атат десе, ошол خلقка кудрети бар болгондугу үчүн деп атат. Кудрети. Жараткандыгы үчүн эмес деп атат. Кудрети бар болгон үчүн болуп атат. فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل هو لمن له قدرة في الخلق في الأزل ديت. وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموافق ديت. Demek bul degeni İmam nemede, İmam Kemal ibn Ruhman'dagı bular Aş'arilerdikindey söz aytып атат. Takvin degen sıfat özünçө bir sıfat emez. İmam Abu Hanifa'nın ibarasından bular uşun dep düşünüp атат дейт. İmam Tahavi'den azır kelgen ibarasından. Bирок bul degeni bular takvin özünçө bir sıfat degenden kabar berбейт дейт. Болгону Allah Taala холик вала махлук дегени Allah Taala'nын ошол холукка кудрети бар, ошол тараптан болуп атат дейт да. Хор. Анан бул жактан эме Шейх Саадуддин Тафтазани дагы ошону айтат. Бул неме деген ولا دليل على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. Бул таквин деген ошол кудурет анан ирадан башка бир сыпат дегенге өзүнчө бир далил жок дейт. Өзүнчө бир сыпат болуп бөлүнүп чыккан сыпат дегенге далил жок дейт. Ошону айтат да. Окуй берелик кийинки. كالتخليق والتكوين والإحياء والإماتة فإنها كلها صفات له تعالى قائمة بذاته. Bunların bazı Allah Taala'nın sıfatı Allah Taala'nın zatında var. Qodimat, masunatu zawal. Demek jok bolup ketpeyt deyt. Mo birde turganday, sıfatu zati ve la fa'alu turun qodimatun masunatu zawal degen ayat neme baytta kelgендей. Bardyğı Allah Taala'nın zatları, neme sıfatı ve af'alların bardyğı qodimat bolup atat. Jok bolup ketpeyt. Ve kana mawsufan bi hadihi sıfat qabla khalqihi ay qabla mahlukatihi. Deyt, mahlukatların jaralgana keçeyini bar bolçu. Ne üçün bul jerde fa inna degen söz ay qabla mahlukatihi. Ne üçün xalqtu mahluk dep ta'wil kılıp atam dese oşoga aytып atat. Fa innal khalqa yuzkar ve yuradu bihi al mahluk ka qawli ta'ala hada khalqullah degen. Ay mahluku. Çüntüle ve laysa al muradu bil khalqi as-sifata al qadimata bi zatihim. Bul jaqtan
Qabla xalqihi дегенде ошондон неменин немети болбош керек дейт. Qabla xalqihi дегенден максат qabla makhluqatihi деп түшүнгүлө дейт. Qabla xalqihi дегенде ошол таквин сыпатына чейин деп түшүнүп албагыла дейт да. Неме таквин сыпатына чейин бул Алла Таала неме болгон, кийин ана таквин сыпатына ээ болду деп түшүнүп калбагыла деп атат да. Валидалика мына ошондуктан Имам Тахави жанагы неме түшүнүктү кетириш үчүн мына жакканда жанагы qabla xalqihi дегенде qabla сыфати таквин деп түшүнүп албагыла деп атат да. Таквин сыпатын колдонулганга чейин Алла Таала холук болгон эмес деген бир ой кетип калбасын деп атат. Ошону бекемдеп айтып атат. Лам язат би каунихим ай би каунил махлуқати шейан. Шейан дагы бул язатка айтат. Демек махлуқаттардын мавжуд болушу себебинен Алла Тааланын шейан бир нерсеси көбөйүп кеткен жок. Сыпаты деген айтат да. Алла Тааланын эч кандай бир сыпаты көбөйүп кеткен жок. Лам якун qabla al махлуқат. Махлуқаттарды жаралектен алдын эле, жараталектен алдын. Махлуқаттарды жараткандан кийин Алла Таалада махлуқаттарды жаратканга чейинки жок сыпат пайда болуп калган жок дейт. Бар болчу дейт да, эзелтен эле ал сыпаттар бар болчу. Бул ибара бирас немелек. Ма'наху ма зада фи сифатиллахи бa'da халqil халаиqi шей'ун. Алла Тааладан сыпаттардан эч бири көбөйүп кеткен жок. Лам якун фи сифатихи qabla халqihim. Буга чейин алында болбогон сыпаттар пайда болуп калган жок дейт. Бал сифатуху qadimатун азалиятун. Алла Тааланын сыпаттары qadим азали болот дейт.